көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Ар бейшембе дал ушул мүнөттөрдө Кыргызстанда миңдеген көрүүчүлөр экранга жакын келип назар салышат. Анткени МТС телеканалында биз жолуктук реалити долбоору өзүнүн кучак жайып келерки жак-жаңы чыгарылышын тартуулайт. Биз жолуктукта өзүңүздөр билгендей, биздин катышуучулар өздөрүнүн түгөйлөрүн, жосу өздөрүнүн сүйгөн адамдарын издеп келишкен. Дал ушул ак ниетке сиздер да тилектеш болгонуңуздарга ыраазыбыз. Анда биз кезектеги чыгарылышты сунуштоо алдындабыз. Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин сүйүктүү көрөрман, өзүңүздөр байкагандай, мен бүгүн жалгызмын, анткени менин кесиптешим Канат мырза жүйөлүү себептерден улам алыскы иш сапарда. Келгенден кийин сөзсүз түрдө биздин катарыбызды толуктайт. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү эфир кызыктуу болот деген үмүттөмүн. Анткени эсиңиздерге сала кете турган болсок, акыркы чыгарылыштарда Айзада менен Нурлан таанышуу чай үчүн бир жума убакыт алышкан болчу. Ал эми баарыбызды таң калтырган Зарипа эрдик кылып Даниэль мырзаны чайга чакырган. Ал эми Эржан болсо кечке күтүп убактысы келгенде 2 күн ойлонуп, анан Гүлкайырды чайга чакырган болчу. Жана ошондой эле Бердибек менен Альбинанын ортосунда мамиле эмне болот? Бүгүнкү чыгарылышта жогоруда айтылган бардык суроолорго сиздерге түздөн түз жоопту алып беребиз деген ниетте биз бүгүн баштадык. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз баштадык. Биз жолуктук миллиондун арасынан. Албетте ар дайымкыдай бул жолу дагы биздин биз жолуктук теледолбоорубузду биздин өнөктөшүбүз боюнча сөз кылуудан баштайлы. Өзүңүздөр билгендей, чемпион чай биздин эң башкы өнөктөш. Эгерде чайга убакыт келсе, демек чемпион чайга убакыт келди деген түшүнүк. Ар бир чөйчөктө мээрим, назиктик жана жыттуу өзүңүздөр сүйгөн чемпион чайы ар дайым сиздин дасторконуңуздун көркү жана биз менен бирге чемпион. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс да. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Анда биз бүгүн берүүбүздү баштоо алдында бизде жакшы жаңылык бар десек болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрөрмандар, сиздердин дагы сөзсүз түрдө пикириңиздер биз үчүн ар дайым маанилүү. Анын катарында, анын алкагында жана жыйынтыгында десек дагы болот. Албетте биздин катышуучулардын катарына бизде жаңы катышуучу келди. Сиздердин жакшы пикирлериңизге арзыган биздин катарыбызда Бекмамат мырза. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы, жалпыңыздарга салам. Ар бир күндүн кызыр бүйүр жайы бар, ал күндөрдүн көргөн жандын багы бар деп сиздер менен бүгүн мына бир эфирде жүз көрүшүп, амандашып, саламдашып отурганга мен ыраазымын. Жалпы эле телекөрүүчүлөргө, биз жолуктуунун күйөрмандарына дагы жалпы ыстык салам. Ай, баракелде. Сиздин жанагы фирменный күлкүңүз биздин көпчүлүк көрөрмандарга жагыптыр. Дал ушул күлкүңүз менен баштасак бүгүнкү эфир позитивдүү башталат деп ойлоп аткам. Дагы бир суранып койсок болобу? Анчын күлдүрүш керек деп ойлочу. Поддержка гана деп эле. Ушундай тайманбаган, тартынбаган оюңузду так айткан дагы сапаттарыңыз албетте сиздин бизге катышуучу болуп калышыңызга биздин команда менен да кеңешип, көрөрмандардын да оюн сөзсүз түрдө эске алдык. Анан өзүңүз боюнча бир аз маалымат берип өтсөңүз болот. Кененирээк. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр жана ошондой эле биз жолуктуунун күйөрмандары, сүйөрмандары, менин күйөрмандарым, жалпыңыздарга салам. Менин атым Бека, 31 жаштамын. Менин айымдарга болгон талабым бою узун, сулуу жана ошондой эле жашоодо өз ордун тапкан 18 жаштан 32 жашка чейинки айымдар болсо келе бериңиздер. Мен толук атым Бекмамат. Негизи Бекмамат деп көбү тааныбайт.
Бека дешет же болбосо Асман дешет. Мен Асман? 31 жаштамын. Бишкек шаарында турам. Театрда иштегем. Азыркы учурда тойлордо жана башка жактарда жүрөм. Неге эки атыңыз бар, Асман? Негизи бир коомчулукта, то есть кандай десем, бир фирмада иштеп атканда ал жерде өзүңдүн атың менен чыкканга мүмкүн эмес болчу. Ошондо Асман деп аталып калгам. Баракелде. Анан сиздин эми биздин сүйүү ааламыбызды билесиз, өзүнө түгөй издегендер отурушат. Анан талаптарыңыз кандай? Бийкечтерге болгон. Мындай менде негизи талап деле жок андай деле. Себеби өзүм 4 тарап төп келген адам эмесмин. Эгерде 3 тарабыңыз төп келген адамсыз. Кандай дейт? 3 тарабыңыз. Жок, эгерде менин талаптарым эң биринчи адамгерчиликтүү адам болсо болду. Анан кийин ошол келген адам эгерде менин минустарымды, мен анын минустарын толтура турган болсок, бир бүтүн болсок, ошол менин адамым деп ойлойм. Анан эч кандай мындай талап кое албайм. Жаш куракка деле талаптарыңыз жок. Канча жашка чейин болсо? 18ден 32 жашка чейин келе берсин. Өзүңүз канча жашта элеңиз? Өзүм 31демин. 1 жаш чоң болсо болот экен, 1 жаш эч нерсе болбойт. Мамам да чоң. Демек, тажрыйбаңыз да бар экен, Сонун анда биздин берүүбүздүн алкагында дагы катышуучулардан да суроо болсо, өзүңүз кенен сезип, биздин Чакан үй бүлөгө дагы бир жолу кош келдиңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Гүлназ айым? Саламатсызбы Бекмамат мырза? Айтып кетиңизчи, анда сиз минустарымды толтурган кыз керек дедиңиз. Ошондо минустарыңызды айта кетиңизчи. Минустарым болгондо негизи бир аз эмне деп коет, жалкооракмын. Мисалы колдон келип турган нерсени да кээде кылбай коюшум мүмкүн да. Мындай түрткү болгон, мотивация берген адам болсо ошол жетерлүү. Мен ойлойм эң минусум ушул. Болот мырза, суроо барбы? Силер дайыма эле ушуну сүйлөйсүңөрбү? Мындай азыр сүйлөп атсаңар мен тойдо жүргөндөй эле болуп калдым да. Саламатсыздарбы, кандайсыңар? Орто келиши. Үйдө да ушуну сүйлөйсүңөрбү? Негизи же бул ушундай сиңип калганбы? Аябай жакшы суроо. Бул негизи бул сүйлөө же кандайдыр бир, бул мен өзүм негизи жашоодо ушундаймын. 5 жыл Бибисара Бишеналиев атындагы искусство университетинде окугам. Ошол жакта коюлган. Мисалы досторуман сурап көрсөңүздөр деле алар ушундай сөздү так даана тастап бере алат. Демек, ата энеңиз менен досторуңуз менен да ушуну сүйлөшөсүз, Үйгө кирип келгенде кандайсыңар? Бир нерсени айта кетейин, жашоодо эфирдегидей сүйлөбөйбүз албетте. Бирок бул дикция, бул сүйлөм ошол боюнча калыптанган. Үйгө барып хо-хо деп сүйлөбөйм албетте. Бирок колго микрофон тийгенден кийин өзүмдү да иштеп кетет негизи. Автоматтык түрдө. Автоматтык түрдө ошол нерсе иштеп кетет. Үйгө барганда ал үй, мисалы жөнөкөй эле сүйлөшөбүз. Өтө сонун. Рахмат. Изада. Саламатсызбы Гүлназ айым? Жакшысызбы? Жакшы. Саламатсыздар катышуучулар. Мен Бекмаматты жакшы тааныйм. Уже 10 жыл болду тааныганыма. Мен 5-курста, бияк 4-курс болчу, ошондой болуш керек. Бул мурда эле ушинтип сүйлөчү да. Биз бир аудиторияда отуруп калганда деле ушинтип сүйлөй берчи да. Анан негизи мен деле ошол жакта окугам да. Биздин цен речь деген сабак бар, ушундай коюлган. Бирок эми билбейт экенмин, Бекмамат слишком жазап сүйлөп аткандай көрүнүп атасың да, элдин баарыначы мындай кичине бир аз мындай өзүң мындай естественныйраак сүйлөсөң болобу негизи? Аябай прям раздражение болуп кетип атасың, если честно. Экөөсү мен сени тааныйм, бирок мындай бетке айткан сөздүн зары жок. Чоң рахмат. Болот экен го ушинтип эле. Негизи эң жөнөкөй сүйлөгөнүм ушул деп ойлойм да. Анан ушундай эле сүйлөсөм да сонун экен ушундай. Рахмат, себеби негизи адам мен өзүмдү билбейм, балким билбейм. Бирок сырттан карап көргөндө адамга билинет дейт. Андыктан сизге чоң рахмат. Кийинкилерде аябай жөнөкөй сүйлөгөнгө аракет кылып, өзүмдүн үстүндө иштегенди дагы да улантып берем. Себеби молодец. Адам баласы бул өтөргө чейин негизи бул жашоо өзүнчө бир сабак дейт. Мен сиздерден сабак алам. Мен билбеген нерсени сиздер билесиздер дегендей, сиздерге жалпыңыздарга рахмат, мага жол көрсөтүп аткан. Негизи баягы сенин устаттарың деле, башка тамадалар деле мынтип сүйлөбөйт да.
Жашоодобу? Жашоодо деле мындай алып барчу болгондо деле слишком мынтип сүйлөшпөйт го, көргөн эмесмин да. Анан сен эмне болуп атасың? Вообще түшүнбөйм. Өткөндө айтайын деп, мейли биринчи эфир болуп атат, өзүң көрсөтүп алсын дегем да. Анан эми мунусунда уже болду, эми токтотпосоң болбойт. Рахмат, колдон келишинче токтотконго аракет кылабыз. Нурлан мырза, саламатсыз. Бекмамат мырзанын сүйлөө речи жакты, дикциясы мындай так даана сүйлөйт экен. Бул жерде мен эч кандай пафос же бирдеме көрбөй элемин. Бул мырзадан үйрөнчү нерселер көп экен деп мен мындай суктануу менен кабыл алып жатам. Токтотуу бул туура эмес го дейм. Нурлан мырза, сиз мындай сөзгө түшүнсөңүз, сөзгө түшүнбөй эле өзүңдүкүн айта бергенди жакшы билесиң да, сенчи. Мен айтып атам, сүйлөй бер, бирок эми аябай слишком жазап атасың деп атам да. Мындай болот го, эми сүйлөсүн, дикциясына вообще сөз жок. Просто эми слишком эмес деп атам. Мен суроону туп-туура эле түшүнүп атам. Бул эми эфирде мен дайыма эле айтып жүрөм го. Бул эфир, бул жашоо эмес. Дикция Ар бириңиздердин оюңуздарды, бири-бириңиздердин оюңуздарды сыйлаңыздар, ар бириңиздердин оюңуздарды маанилүү, Нурлан мырза. Бири-бирисин оюн сыйлап. Саламатсыздар, кандайсыздар, Гүлназ айым? Жакшы. Менин суроом акыркы мамилеңиз жөнүндө же жашооңузда болгон мамилелериңиз жөнүндө айта кетесизби? Жана кыздардан кайсы сапаты сизге жакпайт, тез көрүнүш деп ойлойсуз? Акыркы мамиле негизи мен аябай бир кызды жакшы көргөм. Мындайча айтканда, мен анын үчүн барына даяр болчумун. Жашоодо эки адам жакшы көргөнү менен жолу кээде бир болбой калат экен. Тилекке каршы мындайча айтканда бири-бирибизди таба албадык. Ал мамиле сыр болбосо канча убакытка созулду эле? Ал мамиле экөөбүз негизи кыз жигит болуп сүйлөшкөн эмеспиз. Болгону мен аны жакшы көргөм. Байланышып турат элек, жазышып сүйлөшүп турабыз, бирок мындай кыз жигит мамилесине өткөн эмес. Кыздардын жакпаган качествосын чындыгын айта албайм. Себеби ар бир кыз өзүнчө бир керемет жан. Эгерде бир качествосын ала турган болсок, негизи эле бул айым заты аябай, кандай десем, акылдуу зат. Себеби айымдар кандай болсо, эркектер ошондой болот дейт. Анан жакпаган качествосы чындыгында жок. Рахмат, жообуңузга. Саламатсызбы, Гүлназ айым? Саламатсызбы, Бекмамат мырза? Ошо мен сизге суроом бар эле да. Ошо кызга эмне себептен кыз жигит болууга сунушуңузду киргизген жоксуз? Сиз бул жашоодо анда чечкинсиздей болуп каласыз го дейм. Себебин айта кетсеңиз, эмне себептен ошондой сунуш киргизген жоксуңуз? Сунуш кирген негизи. Сунушту киргизгем. Чечкиндүү элемин, чечкиндүү болуп эле киргизгенбиз. Бирок тилекке каршы кандайдыр бир себептерден улам, ал менин күнөөм, чындыгын айтканда, ошол себептерден улам экөөбүз сүйлөшпөй калганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Жантан бери улам сүйлөйм десе эле бирөө сүйлөп коюп, сүйлөй албай атат да. Ошон үчүн микрофонду алып, очередин алып берип коюн атам. Экөөңүздөрдүн ооба. Кезекти бергенге чейин өзгөчө образыңыздарга бир шаңды кол чаап коюңуздарчы. Өтө сонун жарашыптыр. Ай баракелде. Salamat. Welcome to Bizolog Talk. I hope you find very good girl like us and kutuktay. Рахмат. Саламатчылык, Bizolog'га куш келипсиз. Өзүңүзгө ушундай сонун түгөй жолугушун каалайм, биздей түгөй болуш, биздей ушундай парочка кийин болуп отуруп калышыңызды каалайм. Дагы бир жолу куттуктайм дейт. Анда азырынча кыскача таанышып алдык. Дагы биздин берүүбүздүн жүрүшүндө дагы кененирээк таанышабыз, аралашып, кенен бизге аралашсаңыз болот. Азыр болсо, ошол биздин сулууларыбыздын арасында бир сулууга ушундай бир гүл келиптир да. Азыр бул жака катта жазып коюптур. Катын окуп берейинчи биринчи. Бул букет ушундай сулуу кызды тарбиялап чоңойткон үчүн рахмат сизге дейт. Демек, бул сулуу кыздын өзүнө эмес, апасына экен. Ал кызга мен өзүм алып барып берип коеюнчу.
Кандай сонун керемет сезимдер, Адина, түшүндүңүз да, бул гүл сизге эмес, апаңызга экен. Сизди ушундай кылып татынакай кылып өстүргөн, ушул даражага жеткирген деп берип жиберишиптир. Өзүмдүн апама ушинтип берип аткан аябай ыраазы болдум. Жана ушу берген мырзага да ыраазымын, бирок ким экенин билбейбиз да, Ооба. Чоң рахмат, аябай жагымдуу болду. Ким экенин программанын аягында көрөрмандар менен биргеликте чогуу билебиз. Ага чейин ойлонуп отуруп туруңуз. Анда келиңиздер, анда биз азыр бул жака чакыра турган жуубуз бар. Ал жупту өзүңүздөр акыркы чыгарылышта ар кандай суроолорду берип көрдүңүздөр, ар кандай ой пикирди айтып көрдүңүздөр. Арадан бир жума убакыт өттү. Кандай жыйынтык менен, кандай жаңылыктар менен келди. Анда бул жака Эржан менен Гүлкайыр келиңиздер. Саламатсыздарбы? Келиңиздер. Маанайыңыздар кандай? Маанайыңыздар мындай сус сыяктуу го. Жакшы эле? Жакшы эле. Мындай бир не деп сүйлөйм азыр дегенге окшош көздөрдү көрүп турам го мен. Жакшы эле баары? Келиңиздер. Кандай бир жума кандай өттү анда? Саламатсызбы? Бизде жаңылык. Биз чайга деле чыккан жокпуз. Неге? Гүлкайыр айымды телефону меники алмашып, ошол себептен да. Телефонум алмашып, WhatsApp'тан жаза алганга мүмкүнчүлүк болгон жок да менде. Анан Instagram'дан жазсам, то ли жооп берет, то ли жооп бербейт, то ли нарынга кетип калгам. Ар кандай бир шылтоолор болду да. Шылтоо билбейм, көңүлдөнгөн жокпу билбейм, ушундай ситуация болду бизде. Сизге сиздин сунушуңузду мындай олуттуу кабыл алып, анан көңүлдөнбөгөн сыяктуу болуп сезилди. Ошондой. Анан мен жазып көрдүм. 2-3 күн жазып жүрдүм, андан кийин жооп болгон жок. Кайра жазыштын деле кажети жок го деп ойлоп калдым. Саламатсызбы Гүлназ айым? Биз чайга чыккан жокпуз. Эржан мырза бул калп эле шылтоо деп ойлойм да. Типа Instagram'дан мага жазыптыр. Instagram'дан мага директ аябай көп каттар келет. Мен аларды вообще ачып окубайм деле да. Бир 2-3 күндө бир карап коем да. Дагы жакшы, мен сүрөтүн көрүп таанып калдым да. Болбосо вообще тааныбай эле өтүп кетип калмактын, андан деле окуйт деле болчумун да, анысынчы. Анан дагы бул жактан 2-3 күн жаздым деп атпайбы, эфирге 2 күн калганда жазыптыр. Мен 2 күн калганда окуп калдым. Чейин сизге WhatsApp'тан, Instagram'дан жок, эч кандай жазуу да болгон жок, жазган да жок, прям эч нерсе болгон жок да. Анан 2 күн калганда, эфирге 2 күн калганда мен ошо катын окуп калдым, случайно ошо сүрөтүн көрүп калыпчы. Окуп калсам, бүгүн түштө жазыптыр, бүгүн жолугалы деп. Мен ал күнү как бы мен муну эле күтүп отургандай сезген окшойт, билбейм. Өзүмдүн пландарым бар болчу, бүгүн чыга албайм деп айттым да менчи. Десем эле Эржан мырза дагы айтты, анда эртең жолугалы деп. Макул чыгып келели деп мен өзүм макулдугун бердим. Эржан мырза жок. Чалганда жок, жазганда жок. Мен ал күнү өзүм пландарымды жылдырган болчумун. Анан вообще өзүм таң калып калдым. Бул жагы кандай болду Эржан мырза? Ошол 2-3 күндө өтпөй, 2-3 күн калганда мен ал бул эфир баягы мурунку эфирден чай бүткөндөн кийин чайга чыккандан кийин эле 2 күндөн кийин эле жазгам. Тета кайсы күндөр жаздым, бирок 2 күндөн кийин жаздым да. Жооп жок да. Жооп бербейт. Мен сизге түшүндүрүп эле айттым окшойт. Мен буга чейин деле сага жазчумун, сен сразу эле жооп берчиң да маганчы. Instagram'данбы? Эмне үчүн именно чайга чакырганда сен жооп бербей каласың. Жок, бул көрбөй каласың да, сен моментально эле мага жооп берчиң да. Бул мен историяларыма жазчы да, историядан жазганда сразу чыгып калат го, ошон үчүн жооп бердим. Историяга эмес, мен сага официально эле жазчумун. Переписканы окуп чыгалыкпы жагандай. Окуп чыксак деле болот да. Анан 2 күндөн кийин жазгам. Бул то ли мындай карап коет же карагысы келбей же окусуз келбей же жооп бергиси келбей, ошондо мен ушундай түшүндүм да. Бул жактанчы сиз мени чайга чакырдыңыз да, мен сизди чакырган жокмун. Сиз кантип мо 20 катышуучунун ичинен хотя бы 10-унда менин телефон номерим бар да. Чалып сурап,
Гүлкайыр номерин берчи, мен чалып сүйлөшкүм келип атат десе беришмек деп ойлойм да. Саган мисалы үчүн разницасы барбы эми Инстаграмда? Бар. Мен Инстаграмда канча адам жазат мага. Менде мүмкүнчүлүк болбой калды. Мен телефонум алмашып, мен WhatsApp'ым ачылбай калды. Мен аргасыздан сага Инстаграмдан жаздым, бирок сен мындай канаттандыралчу жооп айткан жоксуң да. Кандай жооп айтса да Ержан мырза, негизи телефонуңузду алмашканда мына катышуучулардын бирөөсүнүн жок деген номери барбы сизде сакталган? Бар, эми тапсам деле болот, бирок буга мына өзүңүз жооп бериңиз, тапсаңыз болмок да номерин. Эгер мындай олуттуу чакырам десеңиз, жооп бербей жатса, максат койгондон аркасынан куйсун да, чалып, көрбөй да окшойсуң, же эмне болду деп чалсаңыз болот беле? Болот эле, бирок Инстаграмдан жазгандан кийин мындай жооп болбогондон кийин капа болуп калдыңызбы? Сиз ошо бул жактан деген эркексиз го, мырзасыз. Жок, капада деле эмес эми бияктан. Альбина. Менде мындай да, бизде общий баарыбыз катышуучулар менен группа бар. Ал жакта Гүлкайыр күн сайын жазат, биринчиден. Ержан мырза да бар да, ошол жактан бар. Бул мен үчүн отмазка да, жөн эле. Анан кийин биз болсо жекшемби күнү, эс алуу күнү Шайлыккан эженин жака бардык да. Анда да ким барат дедик, жок өзү. Жазсам жооп берген жок, унитсем жок деп. Ошол жака да келсе болот болчу, анткени баарын эле чакырганбыз, жүргүлө барыбыз чогуу барайлы, чогулайлы, ушунда отурайлы деп. Катышуучулар да ушундай сый урмат ортобузда бар да, барыбыз чогулуп отурган. Ошол жактарга да келсе болот да. Ан жазсам жооп берген жок, мынткен жок деп. Ушунча сиз күтүп чакырып, анан кийин ошол жака келбегениңиз эми жөн эле отмазка да бул. Мындай отмазка катары түшүнүп атасыңар. Мен муну бияка чайга чакырып, анан кийин билесиздерби, мен бияка чайга чакырып туруп, тияктан мен чайга чакырбай коймок белем. Менде просто мүмкүнчүлүк жок болду да. Мен Инстаграмдан жазганга аргасыз болдум да. Азыр дагы угабыз. Группада бармын, баарында бармын. Ержан мырза. Азыр. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Менин жеке оюм, менин көз карашым боюнча азыр эки жакты тең уктум. Анан Ержан мырза балким ар кандай ситуациялар болот, ар кандай нерселер болот, бирок ошондой болгон күндө дагы сиз Гүлкайыр айымды жактырып, чайга чакырып, балким ушундай жакшы мамиледе болуп кетебиз деген мындай жакшы ой менен чакырдыңыз чайга. Чайга чыктыңыздар, анан сиз чайга чыгар менен эле 5 мүнөт өтпөй эле уже мындай негизи көңүлүн алып, жазып, кечиндеби, түштөбү постоянно негизи жазып туруш керекпи деп ойлойм да менчи. Уже аракетти баштапчы. Чайга кыз макул болду, кыз уже өзүнүн кадамын тыштады да. Сиздин кадамыңызга жооп берип, кадамын тыштады. Калган аракет сизден болушу керек деп ойлойм менчи. Номерин таап алсам, колдон келет эле, тапсам болот эле дедиңиз. Аны да тапсаңыз болот болчу, чалып, башка бирөөдөн чалып. Негизи мага чайга чыкпай калганыңыздар жакпай атат да. Мындай эме кыздын көңүлү сизге жок экенин билип турсаңыз дагы, жок дегенде чайга чыгып, бияктан чайга чакыргандан кийин ошол нерсени мындай иш жүзүндө бир көргөзүп аткарып койгон негизи менин оюмча туура нерсе болчу да, кыздын көңүлү жок болсо дагычы. Анан бул жерден болсо, бул сиздин эмеңиз да, өзүңүздүн статусуңузда, бул жерден сиз өзүңүздүн эле статусуңузду, авторитетиңизди көтөрүп кетмексиз менин оюмча. Кыз макул болбогон күндө дагы. Жо, макул болбогон күндө делечи, мен мунун үйүнөн кантип мен жаздым, чакырдым да, мунун үйүнөн сууруп чыгайм. Ошо магазиндин ачылышы болгондон кийин мен бошмун, макул барып келели деп жазган болчу. Мен деле бүт барынчы жакшы эле элестеткем да, буюрса чайга чыгабыз деп, бирок обратный связь болгон жок да, орусча айтканда. Үйүнөн чыкпаса мен кандай вообще түшүнө албай атам да силерди. Мындай да, ар бир адамда убакыт деген нерсе бар да. Убакыт деген өтө маанилүү нерсе да. Баарынын жумушу бар, окуусу бар, үйдө жумушу бар. Анан бир нерсени мындай заранее 3-4 күн мурун, 2-3 күн мурун сүйлөшүп туруп бир датаны коюп, жолуккан туура да. Анан эртең жолугалы же бүгүн жолугалы дегенде эле сразу келип макул бола калгандай бош жаткан адам эмес да. Анан ал кызга дагы неуважение болуп калат да, менин оюмчачы. Мен буга чейин любой момент мен кел деген убакта келе калат, чык деген убакта чыга калат деген нерсе болуп калат да. Буга чейин айтып өттүм да, мен бияк эфир бүткөндөн кийин чайга чакыргандан кийин 2 күндөн кийин жаздым да. 2 күндөн кийин. Короче, баралыбы деп сени чакырып атам деп. Ал жазганыңызды көрбөй алган турбайбы? Көрбөй калыптыр. Инстаграмдан жазганы мага аябай кызык. Сизге чынында эле жобу же болсо чынында эле жакындан таанышкыңыз ушунчалык келип турган болсо, бир аз эле аракет кылыңыз. Анда дагы мындай физикалык жактан эмес, колуңуз эле
башыңыз менен эле колуңуз менен эле бирөөгө чалып эле катышуучулардын бирөөсүнүн номерин алып эле чыныгы жообун алсаңыз болмок да. Бул өзү деле бул жерде макул деп туруп анан сыртка чыкканда жок демек эмес да сизге. Чынында эле мындай сырттан караганда шылтоо сыяктуу угултат да бизге. Мен айта кетейин да, бул жакта мен бул жака билген чыкпады беле. Ошондо билген чыкканда мага ойлоп калдым да, молодец адам экен, жакшы билет экен. Билген чыккандан кийин бул ортого отурган мага жагып калды деди да, креслодо отурган жакты, ушул жактан сүйлөп алыш керек экен деп өзү мага айтты. Ошол себептен сүйлөп, мындай өзүнө көңүл бурдургусу келдиби мен түшүнбөй да калдым да, ошол себептен чакырды окшойт. Бул мырза өзү негизи Зарипа айымга көз салып, Зарипа айымга мындай жактырып жүргөн мырза да. Ошол себептен мага жооп берген келген жок. Ошол себептен чыккын келген жок. Мен до конца мүмкүн. Азыр бул жерде мисалы карап отурсак, экөөңүздөр бир мындайча айтканда бир 7-8 класстын мындай жанасын кылып атасыздар да, жашыраак болуп атасыздар. Мисалы сен мындай кылып койдуң, мен мындай кылып койдуң деп атасыздар да. Мырза деген негизи чечкиндүү болуш керек да. Эшикти каккылып алсаң, ал эшик ачылбайт. Биякта чечкиндүүлүк деле эмес, мындай болгон ситуацияны айтып атам. Сиз эмнеге сомневать этип койдуңуз? Эмне үчүн мисалы ошо бир жуманын ичинде чалып же кандайдыр бир сиз тараптан эч нерсе болгон эмес да, мындайча айтканда? Эмне себеп болду ага? Макул, телефонуңуз иштебей калды. Бирок Инстаграмдан SMS эмес чалса болот да, туурабы? Болот. Мүмкүнчүлүк бар болчу да ошол нерсеге. Мен биринчиден мындай жазып көрөйүн дедим, анан жооп жок болгондой чалып. Ержан байке трубканы деле албашым мүмкүн. Кечиресиз, саламатсызбы Гүлназайым. Ержан байке бир мындай мырзалык кылыңызчы, суранам сизден. Мен Гүлкайырдын характерин жакшы билем да, негизичи. Азыр мындай бир ичинен ушундай бышып кетип атат да. Сиз айтсаңыз эч качан жок деп айтып болчу да. Бир жигитчилик кылып эле айтып чыксаңыз мындай, же чыга албадым деп кыскача айта албайсыз, же өзү туура эмес кылды деп атасыз да. Бу жерде Гүлкайрдын туура эмес кылгандыгы эмес, сиз туура эмес кылып коюпсуз. Бир жигитчилик кылып туруп эле айтсаңыз болмок, номер болсо бар болсо, сиз күндө көрүшүп атасыз го. Кече көрүшүп экөөң жаңы номер алышкан жоксуңар, күндө көрүшүп атасыз. Тем более айтып атасыз, эки эмеден бери күтүп жүргөн мен ушуну такыр деп сүйүңүздү. Эң сонун айттыңыз, чынбы? Анан ушунча кылып келип турган аягымда кайра жок. Ошон үчүн кайра деп күнөөлөп атасыз. Эмне болуп калды? Түшүнбөй калдым сизди. Эми чындап эгерде күткөн болсоңуз, азыр могу жерде билинбей атат да андай нерсеңизчи. Мен бул чындап күтүп, чындап арулаган болсоңуз, мен ойлойт элем бүгүн бир эң бир башкача келмексиз депчи. Бул жактан мен чайга чыкканга макул болгон эмесмин. Ошол күнү эле макулдугумду айтпайт болчумун, макулмун депчи. Ошол убакта эле мага Ержан мырза жакчу эмес да, мындай сырттан эле көрүнүп турат, чечкинсиз, көп сүйлөгөн мындай мырзалардай көрүнөт да, мага мындай мелочный болгончу. Ошол күнү эле ошентип айтмакмын, жок деп айтмакмын. Мени ошентип кетирип койгон үчүн макул чайга чыгып сүйлөшүп, мен точно оюмду айтып, сиз менин талаптарыма туура келбейсиз, мурда үйлөнүп ажырашыптырсыз деп ошонун баарын айтып, анан чечишейин дегем да. Ушул жерине токтоп туруңуз. Биздин каттоодон өткөндө, бизге келгенде Ержан мырза үйлөнүп ажырашкан эмес, мындай таза бойдок, тарыхы таза деп келген болчу. Ошентип. Бул маалымат кайдан сизде? Мага жазып атышат, комментарийдин баардыгына жазып атышат. Бул мырза үйлөнүп ажырашканын билесиңби деп жазышты да, ошол себептен айтып жатам. Бул маалымат жалган да. Мен такыр үйлөнө элекмин, никем жок, үйлөнгөн эмесмин да. Жок, үйлөнсөңүз дагы мындай чогуу жашаган кызыңыз болду эле? Жок. Ошентип каттар келип атат, еще комментарийдин ылдый жагына да көп келиптир да. Эми шамал болбосо бактын башы кыймылдабайт да. Мен сүйлөшкөн кызым болгон да, 3 жыл сүйлөшкөн, бирок аны мен эч качан жашаган эмесмин. Жашаган эмес. Туура эмес маалымат да. Анан өз деле жарандык никеде да турган эмес. Өз деле айтып атат, мен бияка чыкканда эле мурунку эфирде эле айтмакмын, что мага жаккан жок Эржан, мен чайга чыкпайм деп. Ошондой эле результат болду. Бул мага Инстаграмдан жооп берген жок. Ошол эле болмок да. Жок, азыр мындай темадан өтө мындай оңой атта өтүп кеттиңиз. Бергиси келген жок, чайга деле чыкпайт болчу да. Ооба, аны түшүндүк. Негизи азыркы акыркы тема боюнча да, эми өзүңүздөр баарыңыздар айтып каласыздар, бул ачык айкын айтылуучу реалити долбоор. Кандай эмнени жашырган болсоң, сөзсүз түрдө аны көрүүчүлөр ачыктап коет да. Эгерде ошончолук пикирлер, комментарийлер жазылса, мунун кандайдыр бир пайыз балким чындыгы бардыр. Жок. Мен 100% айта алам, менде андай болгон эмес. Жөн эле жазып атышат. Кимдер жазып атышат анда? Билбейм. Эмне үчүн Даниэлге же болсо Бердибек мырзага жазылбай, сизге жазылып атат? Жок.
Билбейм ал кайдан алып атышат. Сүйлөп койсом болобу? Бул жактачы мындай болуп атат да. Экөө тең бул жакта баарыбыздан караганда чоң да. Анан биякта детский сад кылып атасыңар азырчы. Эржан, мен сага өткөндө эле айткам. Чечкүндү эмессиң десем, эфирде мени затыкать этип койгонсуң да. Мына бул жактан Эржанга болушкандар, көрүп отурасыңар. Кандай чечкинсиз, жоопкерчилик деген 0, эркек башы менен. Катуу айтсам кечирип кой, ыржаңдап күлүп отурасың кичинекей баладай болупчу. Мында если Гүлкайыр чыккысы келбей атса, же Гүлкайырга эфирден кийин эле жолуккун келбесе, ачык эле айт да могул жакта. Жок, мен жолуккум келген жок. Мага жаккан жок. Эфирден кийин жакпай калды. Сен могул жакта элдин баарынын сөзүн тең сыртка таштап туруп, мен эң биринчи кызга мен күтүп жүргөн, мен ошого сөз салам деп могул жакка чыгарып алгансың да. Азыр сеники вообще туура эмес. Анан үйлөнгөн боюнча дагы, эгер үйлөнгөн болсоң, мында гражданский бракта жашаган болсоң дагы азыр айтып кой ачык эле, потому что анын баары чыгат. Жок, ана мындай тигиндей деп отурбайчы, мындай тарс эле жооп берип койчу, болду. Мен азыр мен үчүнчү жолу айтып атам сагачы. Негизи үчүнчү жолу айтып атам. Мен болгон эмесмин. Гражданскийде деле, мындай тазасында деле. Мындай нерсе мага дагы келген да. Эржан үйлөнгөн мурда. Билбейм ал кандай нерсе келип атат. Мен айткам, ал 3 жыл бир кыз менен сүйлөшүптүр, может ошо менен жүргөндө көрүп калган эмес белеңер десем, билбейм, эми ачыкка чыгат болуш керек, мен эч нерсе деп айта албайм деп койгон да, сөздөн качып койгон. Анан эми бул жакта дегенчи, мисалы келе турган болсо сөз чын эле Гүлназ айым айткандай Даниэлге, Бердибекке бияктан келмекте Бабурга, эмне үчүн именно бир эле эмес, бир эле сөз эмес, толтура келип атат, 5-6. Мейли ошону мага ачыктап берлечи анда. Элдин ал жөн эле сөзү да. Ачык элечи, эгер ошондой боло турган болсо сени эч ким бияктан соттобойт, эчтеке кылбайт. Просто ачык сүйлөсөң өзүңө жакшы. Кандайдыр бир душмандарыңыз барбы, атайын ушуну уюштура турган? Сиздин өзүңүздүн божомолуңуз боюнча неге андай жазылып атат? Билбейм, мен айта албайм, бирок мен андай никеге жашаган эмесмин андай. Нурсултан. Гүлназ айым. Амансың. Мен Эржан мырзага айта кетейинчи. Эми эркек болгондон кийин сиз азыр өзүңүздүн эле мындай автотест жүрүп атасыз да, ар кандай шылтоо айтып, мен Инстаграмдан аргасыз жаздым, милдет кылып да, типа мен Инстаграмдан жаздым болду го депчи. Эркек болдуңузбу, жоопкерчилик алдыңызбы? Хоть жооп бербей атабы, Инстаграмдан, WhatsApp'танбы үйүн табып, какой-то бир подарок жиберип, общий жолуккан жерге барып, ошол жерден жолугуп бүткөндөн кийин үйүнөн кайра алып кетип, башка жакка жолугуп, ошентсеңиз болмок да, по идейчи. Азыр сиз бул жерде туруп ар бир шылтоон айтып, өзүңүздүн кандайсың жаман көрүп атасыз да, уят болуп. Так что мойнуңузга алып коюң, ооба мен жоопкерчилик ала албай калдым, аракет кылбай койдум, мойнума алам деп ар кандай шылтоон айтканын кереги жок да азырчы. Шартым жок депчи. Эме биякта шылтоо деле эмес, бул мен болгон окуяны айттым, көңүлдөнгөн жок, болгон ошол эле. Көңүлдөнгөн жок экени сизге жакпай калды, Эржан мырза? Мен обратный связь, мен билбейм, адам көңүлү жок болсо аны кандай мындай чыгара аласың, аны кандай? Саламатсыздарбы? Жок, сиз көңүлүн мындай аягына чейин сурабапсыз да. Мына кыйм-аракеттериңиз бир аз жетишсиз болуп калды. Бердибек. Анан азыр деле угуп кеттиңер да, что мен мурунку эфирде эле айтмакмын, Эржан жаккан жок, мен чайга чыкпайм деп. Ошол сөздү деле байкап көрсөңөр. Кечиресиз. Бардык. Мен суроом бар эле. Эржан мырзаны азыр угуп атып жаман жүрөгүм сыгылып кетти да. Мындай эркек болуш керек да. Бир жума берилет да чайгачы. Муну четиш керек, чалып туруп эле кайсы күнү бошсуңар, келгиле могунда чайга чыгалы, эме кылалы депчи. Анан силер айтып кетпедиңер беле, мурдакы мамилеңердичи. Ошол кайра эле ошол мындай эме болуп атат да, чагылып атат да кайрачы. Ошо чечкүндүү эмес болуп атат кайрачы. Может силер даяр эмессиңер азыр мамилеге? Билбейм, ал нерсени айта албайм, бирок. Эрбек. Бардык катышуучуларга салам. Гүлназ айым, саламатсызбы? Мен дагы ушуну айтып кетейин дегем да. Айзада айым, анан Гүлкайыр айым дагы айтып атпайбы, буга чейин үйлөнгөн деген комментарийлер келип атат депчи. Мен айтып кетет элем, Эржан мырза мындай характери менен буга чейин үйлөнбөгөн болушу толук мүмкүн да. Ооба, эми мындай характер менен чындай сиз аракет да кылбай атасыз, башка да кылбай атасыз. Жөн эле Инстаграмдан жазып туруп анан жооп бербей койду деген бул нагыз шылтоо да.
андай ал аракет деле эмес. Сиз үйлөнбөгөн болушуңуз мүмкүн. Анан ошол мурунку отношенияңыздагы ушундай сыяктуу эле болуп, анан 3 жыл сиз жөн эле Инстаграмдан жазып отуруп эле бүтүп калган окшойт дейм да. мейли кандай түшүнсөң ошондой түшүнгүлө. Ооба, чынында мындай биздин көрүүчүлөргө дагы ошондой сыяктуу болуп сезилет. Эми ар ким өзү жыйынтык чыгарып алат, бирок чынында мындай сырттан караганда мындай убакыт бөлбөгөндүгүңүз, мындай чечкиндүү кадамдарды кылбагандыгыңыз ушул мамиленин мындай башталбай деле калышына себеп болгондой болуп бизге сезилип атат. Бабур. Эржан мырза мага жеке отуруп сүйлөшүп калганда айткан болчу да. Катышуулардын арасынан мага Гүлкайыр айым жагат депчи. Анан сизге суроом да, эгерде сизге ушунчалык жага турган болсо, эмнеге андай кадам кылган жоксуз? Анан эмнеден байкадыңыз что сиздин көңүл жок экенин? Сиз өткөн эфирде чайга чакырып сунуш киргиздиңиз да. Анан кайсыл жерде сиз ушул жүрөгүңүз сездиби же эмне болду? Эмненин айынан сиз ошо көңүлүңүз калып калды? Көңүлү жоктугун эмнеден байкадыңыз? Көңүлү жоктугун сезилди да маганчы. Эми адам көңүлдөнбөй атканы, мындай көз карашынан, сүйлөгөн сөзүнөн, мисалы үчүн баягы мурунку эфирден чыгып баратканда деле киного кеттик дегенде жок сиз барбай эле коюңуз, сиз мен барбайм дегенде эле сүйлөп койду да. Анан ошондо адамдын көңүлү муздай берет экен да андай нерседенчи. Анан жазганда деле тем более жооп берген жок. Анан бизде келечек жок го деп эле. Сиздин мындай эч кандай мамиле баштала элек да, көңүлүңүз муздагынчалык, көңүлүңүздөр ысый элек да негизи. Туурабы? Ысык мамилеге чейин жете элексиздер да, сиздердики баштала элек. Сиз башталыш үчүн биринчи жөн эле мындай көңүл, эмоция, сезим дегендерди мындай жылдырып туруп эле бир гана кадам таштап көрүшүңүз керек болчу да. Кадамды дагы Инстаграмдан жазганды менин жеке оюм боюнча бул мындай олуттуу деле кадам деп ойлобойм мен. Кечиресиз. Бирок кандайдыр бир себебиңиз балким бардыр, азыр ачык айтпай жаткан чыгарсыз, бизге азыр туңгуюк болуп атат. Бирок бул мындай кадам кылсаңыз, мамиле куруш өтө кыйын болуп калат чынында, Эржан мырза. Ошон үчүн мындай өзүңүз дагы ушул эфирди сырттан дагы көрүңүз, анан чечимдерди кабыл алыңыз, чынында эле туура эмес кылдымбы деп. Анан сизге берилген бир жума убакыт жөн эле текке кетти. Мындан улам өзүңүз жыйынтык чыгарасыз деген ойдобуз. Ошондо сиздердики мындай айтпасаңыздар деле белгилүү болуп калды. Эч кандай мамиле курулбайт дагы, уланбайт дагы, таанышууга деле убакыт берилбейт. Бир жума убакыт текке кетти. Ушуну менен сиздердин темаңыздар жыйынтыкталды. Туурабы? Бүттү. Биз болсо азыр Бердибек менен Альбинага келеличи. Келиңиздер. Экөөңүздөр мындай окшош кийинип келипсиз го, бир цветовая гаммада. Кош келдиңиздер. Кош келдик. Рахмат. Ассаламу алейкум. Бизде баары жакшы, буюрса чайга чыктык. Кудай Чайга чыккандан сырткары биз өзү негизи күндө эле жолугуп аттык. Бир жумада 8 жолу жолуктук окшойт. Ошо. Бири-бирибизди дагы жакындан билип атабыз. Ачык эле айтайын, бири-бирибизге туура келбеген биз талашкан маселелер бар. Азыр ошонун үстүнөн иштейбиз го дейм. Биздин долбоордо бир жумада 8 жолу жолугушкан деген менин эсимде жок. Бир ушуга бир катты кол чаап коюңуздарчы. Негедир Бердибек мырза сүйлөп атса, Альбина бийкечибиз жылмайып, мындай олуттуу жылмаюубу же кандай өзүнөн билеличи, келиңиз. Кандай өттү бир жума? Өтө сонун. Айткандай көп көрүшөбүз деген нормально. Жагып атат, баары жакшы. Жагып атканы жакшы экен бирок. Ошо мырза өзүнүн кадамдарын кылып, баары жакшы, бири-бирибизди анан билип сүйлөшүп, жана ортодо болгон маселелерди чечип жүрөбүз. Кандай маселелер болду экен? Бир нерсени мындай аягына чейин айтпагандай сезилип атасыздар да?
башында эле айтпадым беле, биздин бири бирибиздин талаптарыбызга туура келбеген моменттер бар деп. Ошолордун үстүнөн иштеп атабыз. Жо эми переговорлор жүрүп атат. Сүйлөшүүлөрбү? Келишимдер. Мындай дос сыяктуу эмес, чыныгы баягы ашыктар сыяктуу алгачкы кадамдар таштап атат деп эсептейсиз. Ооба, сөзсүз. Альбина? Мен кийингенден эле байкабайсыңарбы? Иште катуу жүрүп атат. Келиңиз Нурлан мырза. Альбина айымга суроо берейин. Келечекте буюрса жакшы болуп кетсе, Бердибек мырзанын мындай талабы бар. Үйдө отуруш керек жубайым деп айтчу. Үйдө отурганга даярсызбы? Кече ошону сүйлөшкөнбүз. Ооба, ал Бердибек айтты, үйдө отургандан болду, үйдө отуруп эч жака чыкпа деген эмес. Үйдө отурганда бүт условияларды коюп берем деди. Жана болсо, баары жакшы болсо, кийин жеке кандай бир бизнес кылып берет да. Ошол себептен мен макулмун. Биз эмне кыздар таап берип атса, баарын кылып берип атса, биз өзүбүз отуруп эле. Жогорку билимиңиз, дипломуңуз жөн эле калып кетеби ошондо? Хобби болуп калып калат. Нурлан мырза, жогорку билимди сиз буга чейин өзүңүз деле айтып кеткенсиз да, аны обязательно иштеш үчүн, бир жерде эме кылыш үчүн эмес, бул эң биринчиден адамдын өзүнө керек, анан балдарды тарбиялаганга керек да. Ал жогорку билими канча диплом болсо деле эч качан текке кетпейт. Баракелде. Катышуучулар, мына ушул биздин Бердибек менен Альбинадан байкагандарыңыздар жакшы жуп чыгат деп ойлойсуздарбы, же тескеринче келишпей калат деп ойлойсуздарбы? Негизи эле ушул жупка суроолоруңуздар, пикириңиздер болсо. Саламатсызбы Гүлназ айым жана катышуучулар. Ооба, экөөнүн аябай сонун пара чыгат. Биз кече деле катышуучулар болуп байкадык. Экөө бири-бирин эркелеп, уже мындай Альбина да Бердибекти уже баштан кармалыптыр. Группада шакылдап сүйлөгөн Бердибек дагы жок да. Анан биз биринчи анан айтып кеттик го, баягы Шайлыккан эжеге барган болчу кыздар топтолуп, жалаң кыздар болуп калды. Анан бул Бердибек мырза да ээрчип алыптыр. Альбина каяка барса мен да ошол жака барам депчи. Уже баштан кармаптыр Альбина, бирок жакшы пара чыгат экөөнүн. Өтө сонун, Гүлкайыр. Негизи өкүңөрдө мындай химия көрүнүп жатат азыр. Аябай Альбина айым аябай жаркырап эле отуруп калыпсыз. Аябай сонун көрүнүп жатат. Бир эле бир коркунуч бар, азыр отурганыңызда байкадым. Альбина айым Бердибек мырзаны басып койбойбу депчи, характер мененчи. Алдыга өтүп отуруп, микрофонду барып мындай берип коюп, ушундай жерди көрүп калдым. Кандай дейсиздер? Альбинанын кыймыл аракеттеринен улам Бердибек мырзага үстөмдүк кылгандай сезилип жатат деген суроо болду. Жо, ал сизге жөн эле сезилип жатат. Сезимдериби? Сиздин сезимдериңиз адашып атат. Роза? Саламатсызбы? I think after they're together, they getting smile a lot and happy. I can see her smile. So I think they will be good couple. Менин оюмча силер чогуу болгондон кийин Альбина айым көп экөөңөр тең көбүрөөк күлүп, жайнап калыптырсыңар. Менин оюмча силер бактылуу жуптардан болосуздар, баары жакшы болсо. Менде суроо бар да. Айта кетейинчи, мен өзү биринчи Роза айым менен Санжар мырзаны көргөндөчү ушулардын мамилесине аябай суктангам да. Биздин мамиле дагы ушул силердикиндей болсо деп ойлойм. Мага өзүнчө да жана Роза айым айта кетти, сиз күндөн күнгө чогуу болгондон кийин көбүрөөк жакшы красивее болуп калдыңар дейт. Жакшынакай болуп баратасыңар. Бердибек мырза менен жакшы мамиледебиз. Келгенде эле таанышып, Инстаграм алмашып, Инстаграм карап турам бул жигиттин. Инстаграмда жандай мамилеге мамиле кандай мамиле кылуу керек, аял киши, эркек киши кандай мамиле кылуу керек жакшы билет деп ойлойм. Анткени Инстаграмда жакшы аялдын белгиси, жаман аялдын белгиси, жакшы эркектин белгиси, жаман эркектин белгиси деген сыяктуу видеолорду тартканда, анан негизи туура тартканда ошондой болот да. Анан
аял кандай мамиле кылыш керек, эркек кандай мамиле кылыш керек, ошондо мамиле жакшы болот деген нерсе. Мамилени өтө аял кишиге мамиле кылганды билет да бул жигитчи. Анан ошондой эле бизнеске жакын жигит экен негизи. Анан азыр болсо мен сага баардык условияны коюп берем, жеке кичинекей ишкана ачып берем деген сөзүнө да мен ишендим. Ал нерсени бул мырза кылат. Мен анткени мындай буга чейинки кылган немелерин карап туруп, ошондон жыйынтык чыгарып сүйлөп атам да. Ошондуктан сиз ишенсеңиз болот деп ойлойм. Альбина айым жакшы жигит, сиз дагы жакшы айымсыз, өтө бактылуу, жакшы түгөй болот деп ишенем сиздерде. Калат эле экен, рахмат. Насылтан. Мен айта кетсем, бул жерде баары эле мындай катышуулар айтып атат го. Альбина үстемдик кылыптыр, Бердибек артан чуркап калыптыр дегенчи. Ал эч кандай туура эмес, бул просто кызга болгон уважение да. Мисалы кээ бир балдар ойлоп алат экен, ошентип койсо бул типа башын берип койду, сөзүн угуп калды депчи. Жок, бул просто кызга сыйлап, жакшы мындай мамиле кылгандын белгиси да. Анан Бердибекке суроом бар, эки суроом. Биринчи, Альбина айткан, мен махырга же калынга 500-600 миң сурайм деп. Ошону бергенге даярсызбы? Экинчи, Альбинаны тандагандан кийин үйдөгү ата-энеңиз эмне деди? Макул дедиби же кандай жооп айтты? Кандай реакция кылды, Кандай реакция? Биринчи суроого жооп берейин. Пайгамбарыбыз айткан экен да, айткан насааты бар. Никенин эң жеңилинде береке бар депчи. Ошого бул жөнүндө дагы биз өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзөсүз. Ооба, сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Экинчи суроого. Экинчиси, менин үй бүлөм менин тандоому ал кандай болбосун дайыма колдойт. Ошого бул жерде мен эле чечем го дейм. Азырынча кандай реакция болду деген суроо болду? Жакшы реакция. Жакшы, колдошту. Ооба, сөз. Саламатсыздарбы жалпы катышуучулар. Мен деле ушу экөөнү көрүп алып ушундай бир суктанып атам. Баягы чогуда келгенде деле аябай бири-бирине жакшы сүйлөшүп, өзү айтмакчы бир жумада 8 жолу жолукту дегенде мен ынанам. Себеби дегенде Бердибек мырза аял кишиге деген ушунчалык бир сыйды жакшы түшүндүрө алган мырза негизинен. Мырзалык сапаты күчтүү, лидерликте сапаты бар экен негизи, бардык жакачы. Анан бир жакшы сөз айткым келип турат. Тийбегиле сүйүүгө тийбегиле, колуңардан келбейби сүйбөгүлө. Сүйүү зарын тартпаган сүйүү зарын, сүйүү барын билмек беле сүйүү барын дейт. Ансыгарындай сүйүүнүн зарына чейин күйгүлөчүр. Айтканыңыз келсин. Мүмкүн болсо негизи экөөсү аябай окшош экен. Мага да аябай парочка катары жагып атат. Бирок жашоодо айтып атпайсыздар, бизнес ачат депчи. Жашоодо бизнесте дагы кулабы болот да. Анан кийин сиз үйдө отура аласызбы? Мисалы караңгылыкта дагы, жарыкта дагы, ачкачылык, токчулукта да жанына болуп тура аласызбы? Альбина экен, суроо. Да. Ооба. Айзара. Тандоом болгондон кийин жана биз болсо кийин үйлөнүп калсак, жакшы болуп калса, кандай күндөр болбосо дагы жанына табылганга мен ар дайым даярмын. Келечекте кандай көрөсүздөр экөөсүздөр? Үй бүлө иретинде. Аны убакыт көрсөтөт деп ишенем, азырынча эрте го андай. Гүлназ айым. Бердибек мырзага дагы суроом бар. Менин балдарымды тарбиялайт деп калды. Сүттөгү болгон нерсе сөөк менен кетет дегенде кандай түшүнөсүз? Сүттөгү болгон нерсе деген бул болочокто үй бүлө куруп, балалуу боло турган болсоңуздар, Альбина айымдын болгон характери ошол жактан башталат да. Анан ал нерсени мисалы оңдосо болот, туура. Бирок оңдолбой калган жактары бар да. Ошону айтайын дегеним, Альбина айымдын мындай кемчиликтерин кошо сүйө аласызбы ошол убакта? Сурооңуз үчүн рахмат. Альбинанын анчалык кемчилиги жок. Характери деле жакшы. Анан сиз өзүңүз айтмакчы, балдар туура көп нерсе энеден өтөт. Бирок кандай тарбиялабыз бул экөөбүздүн болот го дейм. Суроо Айзада. Гүлназ айым. Негизи Альбинас характерим да, характери бар, характери чорт. Кимдики? Бердибек. Негизи баарыбыз эле көрүп жүрөбүз го буга чейин, Бердибек экөө кошулганга чейин
биз характерин көрүп эле жүргөнбүз да. Анан кийин мен бияктан Бердибекке чогуу болгондо мен ушу Бердибекти кыйнап коет го деп ойлогом да. Себеп дегенде Бердибек намаз окуган, спокойный, аябай мындай аял затына ийкемдүү, аябай мындай воспитанный адам да. Анан биз кыздар болуп чогулуп отурганда эле балдардан келбесе да Бердибек келет дагы мындай акырын Альбинаны мындай акырын сөз менен айтып өзүнө баш ийдирип алыптыр. Себеп деген аны биз кече мурда күнү эле билдик да, чтоб ким Альбина уже Бердибекке баш ийип калганын. Башында баш ийбегендей эле көрүнүп аткан, койчу анан типу деген сыяктуудай эле болчу. Анан уже мындай узун ки десе узун кийип, барбай эч жака десе барбай, үйдөсүң десе үйдөмүн депчи ушинтип калыптыр. Мына негизи наоборот жогуш кыздарга караганда ушундай бизге окшогон тең тарсылдаган кыздар батыраак эркекке баш ийет, жакшы көрүп калса. Ошону айтат элем да. Сонун кызды тандадың Бердибек, эми экөөңөрдө. Өтө сонун. Жакшы жыйынтыктар бар экен. Экөөңүздөрдө азырынча мындай ашыкча сөзүн деле кереги жок экен. Силерге убакыт керек экен деп түшүндүм. Экөөңүздөр тең тааныштыкты улантууга каршы эмессиздер. Туура түшүндүмбү? Ооба, туура. Анда шаңды кол чаап коюңуздар. Ушундай жаңылыктар көп болсун, буюрса. Эгер экөө баш кошуп кетсе, эме айтмакчы, Бердибек айтмакчы, менден $100 Бизде уже $300 болуп калды. Буга чейин Гүлайым менен дагы ким айтты эле? Нурлан айткан $300. Анда аракетти жакшыраак кылыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрөрмандар, өзүңүздөр байкагандай бизде жакшы дагы анча эмес деле жаңылыктарыбыз болуп атат. Ошентсе да биз андан ары карай эфирибизди уланта турган болсок, сиздерди дагы сиздердин ар кандай кайчы пикирлериңиздерди жараткан дагы бир биздин ушу катышуучулардын арасында бири-бирине сөз айткан жуп бар болчу. Анда бул жака биз Даниэль менен Зарипаны чакырабыз. Келиңиздер. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Куш келипсиздер. Сиздерде кандай жаңылыктар болуп атат? Бизде буюрса баары жакшы болуп атат азырынча. Зарипа көрдүңөрбү дегендей эле кылып койдуңуз го. Кандай 9 жолу чайга чыктык деп албагыла бир жумада. Жок, 9 жол эмес, 2 эле жолу чыгып калдык. Жакшы, 2 жолу. 2 эле жолу чыгып, нормально. Мындай 9-10 жолу чыгып, мындай чача-мачан сүйлөшүп жүргөндөр 2-3 жолу чыгып, серьезный нерсе сүйлөшүп койдук да. Олуттуу темаларды сүйлөштүңүздөр. Сүйлөшүп чечишип буюрса. Сиз мындай таң калуу менен кабыл алган экенсиз эфирде Зарипа айымдын кадамын. Таң калуу менен кабыл алып, мындай неожиданно болду баары. Бирок сыйлайм. Жакшы, нормально. Сиз мындай катышуучу катары кылган мамилеңизден сырткары мындай жакындан экөөңүздөр таанышууга чыкканда кандайдыр бир жаңы жактары ачылдыбы Зарипанын? Сиз үчүн? Кандай десем, мындай негизи эле жакшы мамиле кылат мага баштан эле. Бир нерсе айтсам 2 кылдырбайт да. Чык десем чыга калат. Мындай бүт нерсени короче кылат. Айтканыңыз айткандай. Мындай особенный мамиле кылат да, маш. Жагат мага. Башынан баштап эле ошондо түшүнбөдүм. Башынан баштап эле сен деп кайрыласызбы? Баштан баштап эле. Сизден кеткен турбайбы? Жөн, баарын эже десем, ушундай десем ушинтет да, эже деп биякта алат. Өздөрүн картаң сезип кетеби. Өздөрү жол берет, сен деп кайрылганга. Зарипа, таштаган кадамыңызды туура эле кылдым деп калдыңызбы? Саламатсызбы Гүлназайым, саламатсыздарбы? Ооба, баардыгы эле жакшы, Кудайга шүгүр. Эми Даниэль мырза менин үйүм жанында тренировка кылат экен. Сүйлөшүп келүүлү көрсө ошол жерде экен да. Анан бул чыкканда айтат да, чалат. Анан Зарипа каяктасың дейт. Үйдөмсүң, чык сүйлөшүп туралы дейт. 5-10 мүнөт сүйлөшүп, анан бул үйүнө кетип калат. Мен үйүмө кирип кетем болду. Эң баарынын жакшысы ошо мен жакта тренировка кылат экен да, үйдүн жанында. 5-10 мүнөттө чечилбей калат го дейм эч нерсе. Жок, мындай эле. Алар эсептелбегенде 2 жолу. Эсептелбеген. Анда силерге деле кыйлага барып калыптыр. Спорттон сырткары дагы кызыктырган темалар барбы экен ортоңуздарда? Көп эле темада сүйлөштүк. Бир гана спорт эмес, бирок башында эко спорт тармагында кызыгып, периодически ошонун жөнүндө сүйлөшүп баштагандыктан
дальше көп эле темаларда сүйлөшүп кеттик, бизнес жөнүндө, жумуш жөнүндө мисалы көп сүйлөшө берсекчи. Мындай ортоңуздардагы эми мырзалар өзүнөн кичинекей болсо, эми ал мындай нормалдуу эле көрүнүш катары коомдо деле кабыл алынган бизде, айрыкча биздин менталитетте. А бирок айым менен мырзанын ортосундагы жаш өзгөчөлүк бир аз башкача кабыл алынат да, өн учурайт деген сыяктуу. Эгер 1-2 жаш болсо эч нерсе эмес, андан жогору болсо мындай айырмасы билинип калат деген ой пикирлер көп да. Ошол ортоңуздарда билинет бекен? Жок, мен билине элек. Бардыгы жакшы, ой жүрүшү аябай жакшы экен. Сүйлөшүп келгенде бизде спорт гана эмес, башка да сөздөр бар, башка темаларды сүйлөшөбүз. Биз дагы Бердибек, Альбиналар менен жакшы жүрүп калабыз. Биздин өзүбүздүн общий темаларыбыз бар. Азыр пока эмнени айта алам, бардыгы жакшы. Вот эми развиваемся да. Алгачкы кадамдар жагып атат, Даниэль мырза, Зарипа айымды келечекте жубайыңыз катары көрө алдыңызбы? Зарипа айым, сиз Даниэлди мындай элестетип көрө алдыңарбы бири бириңердичи? Эми анчалык ал нерсеге чейин жете элекпиз, бирок эми любой адам мисалы кызды көргөндө элестетип көрөсүң да, могул мисалы үйүңдө тамактап жүргөн жеримде элестетип койдум бери. Элестетип көрдүм. Кандай болот экен элестетсеңиз? Обычный эле көрүнүш, нормально все. Жакшы эле. Зарипа да жооп берип койсуңчу суроого. Сиз элестетип көрдүңүзбү? Элестетип көрдүмбү? Биз анда эмеге жете элекпиз буюрса. Кийинки дагы бир айдан кийин ушул суроону айтсаңыздар болот го дейм. Жок, эми ал сразу эле жетиш керек эмес, мындай бир аз ойлонуп көрөсүң го дегеним го. Ойлонуп, кичине болсо да ойлонуп көрөсүң да. Ооба, көрдүм, көрө алдым. Көрө алдыңызбы деген суроо болот бул жерде. Бекмамат. Негизи ушу көргөн боюнча бир сөз айтып кетейин. Себеби мындай эркек мырзалар бир кызды көргөндө мындай менин келечегим болот деп айта албайт. Айымдар бир мырзаны көргөндө билем да, көбүнөн угам. Сразу билет, бул менин будущий жолдошум болот же мындай болот. Сиз ошондой элестеттиңиз беле? Же эми элестетип баштадыңызбы? Мен эми элестетип баштадым го дейм. Эми айтайын деген нези айтып коет, бул жерде жаш жөнүндө да сөздөр болуп кетти. Айтып коет, ачкалык аштандабайт, ашыктык жаштандабайт дейт. Андыктан экөөңүздөр жакшы жупсуздар, бактылуу болуңуздар, сиздерди үй бүлө болушуңуздарды мен да каалайм. Анан кийин өкүл ата кылып мени коюп алсаңыздар аябай сонун болот. Рахмат. Жооп берип кетейинчи. Айтып жатпайбы, кыздар болсо бир көргөндө эле ашык болуп калат, балдар андай эмес. Андай эмес да, наоборот да, анткени балдар бир көрүп эле, ушул кыз мага жакты дейт. Биз кыздар болсо кичине байкап, аракетине карап, анан ошондон кийин эле сезимибиз ачылат. Ошон себептен эркектер силер көрүп эле бир көрүп айта алсаңар болот. Рахмат. Мен бул жерде ашыктык жөнүндө сөз кылган жокмун. Мен келечекти көрө билүү жөнүндө. Себеби эркектер келечекти анчалык ойлонбойт, бирок айымдар сразу эле мисалы жолдошу болот же болбойт, ошону элестете билет дегенде мага айттым. Жок, ошо элестеткенин тоже сразу болбойт да, анткени сен эркек кишинин аракетине карап только элестетесиң. Анан бир көрүп эле элестете бербейсиң го? Сиздики туура. Рахмат. Менин суроом Даниэль мырзага. Даниэль мырза, сиздин ата энеңиз эмне деди сиздин жашыңыздын разница жөнүндө? Алар мен кандай тандоо кылсам дагы, алар мени любой жерде колдойт да. Алар мага эч кандай каршы чыккан эмес, ушуга чейин каршы чыкпайт дагы. Эрболот. Даниэль мырза, саламатсызбы? Зарипа айымдын башында талабы бар да, мен тамак жасаганды билбейин депчи. Ошондо тамак жасаганды сиз үйрөнүп баштадыңызбы? Кандай болуп калды? Андай нерсе болушу да мүмкүн эмес. Зарипага мен ал нерсени айткам. Бул жа ютубтан көрүп үйрөнүп баштады да. Өзү айтып атат. Негизи мен бул айткам, мен болбосом деле башка эркектерге же болсо кийин жашооңо пайдасы тиетингенден бул аракет кылып баштады да. Жакшы жакка өзгөрүүлөргө таасир этип аткан турбайсызбы Гүлкайыр? Дос катары калышат деп ойлоп жатам да. Мындай экөө парадай мага вообще көрүнгөн жок. Зарипага башка бала керек деп ойлойм. Даниэль мырза болсо бул азыр үйлөнүүгө 100% даяр эмес да. Бул жакта эле мындай ойноп эле отургандай сезилет да мага, мындай олутту сүйлөбөйт, артта отуруп алып каткырып ар кайсы нерсени сүйлөп отурат. Бул подписчик топтош үчүн эле келген окшойт деп ойлоп жүрөм да менчи. Даниэль мырза, суроого жооп бериш керек. Эми ар кимдин ою ар кандай. Ооба. Кудайга шүгүр, өзүм деле подписчигим, Кудайга шүгүр. Мен андай жөнүндө ойлогонуңуз билбейм, сиз кандай адамсыз, балким сиздин бүгүн вообще чайга чакырбай коюп, жолсо өзүбүздүн товарыбыз өтпөй аткан себептен келип настроение түшүп калды мага. Сайыл эртеден бери бир башкача бир ой болуп атат. Сен бул сиздин мындай маанайыңыз жоктуктан деп түшүнүп коеюн негизи.
бирок сиздин оюңузду да сыйлайм. Бул менин оюм боюнча бул жалгыз мага эле билинген жок деп ойлойм. Бул көбүнчө эле сиздерге да кимиңиздерге да ошондой болуп атабы негизи? Кимиңиздерге? Разборкадай эле болуп кетти го бул жагы. Жок, мен айткандай эле Гүлкайыр айымдын бүгүн настроениясы жок. Мээрболот мырза да чайга чакырып алып барбай койгон, Эржан мырза да чайга чакырып чыгарбай койгондуктан настроениясы жок болуп келип, бияктан кимге эметерин билбей. Кимден чыгарышын билбей, сиздин оюңуз боюнча. Даниэль, кечиресиң, биз чайга чыкканбыз негизи. Аны антип айтпадык кой. Эмечи, негизи жашоодо ар кандай ситуациялар болот, случайлар болот да. Кээде аялы өзүнөн 9-10 жаш, 12 жашка чейин кичүү болуп калгандар деле бар. Бирок эмнеге кошпошко экөөнү? Может, мүмкүн чыгып кетет. Анан бузу эле анан экөөнгөн чыкпайт. Негизи көп нерсе мо элдин сөзүнөн зависит этет экен да, Гүлназайым. Экөө жарашпайт, анан 5 жаш, анан мындай, анан жөн эле койсун, тигинтип койсун, мынтип койсун дегенде, ошо элдин сөзү дагы адамдын месине бир эме действие берет экен, таасир берет экен. Ошондуктан давайте кошуп көрөлү, болсо болот, болбосо жок. Эми экинчи эле жолу отурушат го, дагы отуруп көрсүн. Мүмкүн экөө сүйүп тим эле бири-бирин үйлөнүп кетишет. Мен Айзада айымдын оюна аябай кошулгум келип атат. Анткени экөөнүн эң негизгиси окшоштугу, экөөнүкү чувство юморасы аябай келишет экен да. Бул эң негизги сапат. Бир эки жуп, бир жуп го топ келишкенине. Эки адам бир жуп. Мен бул жактан экөөнүн жашын вообще мындай жашына караган жокмун. Жашынан сырткары коюңуз айтты. Жашынан сырткары коюмду айтып атам. Менин талабымда деле менден кичүү болот деп мен өзүм айтканмын. Мен бул жактан жашты эч нерсе деген жокмун. Мен бул жактан Зарипа айымга мындай күчтүү, чечкиндүү, башкача бала керек деп ойлойм. Ооба, жаштан сырткары туура келбегендей болуп атат мага. Рахмат, пикириңизге рахмат. Жакта Эржан мырзанын жанында Даниэль аябай эле чечкиндүү бала болуп атпайбы? Мен ошону айтайын деп аткам. Зато жашы бирок асман менен жердей да. Бул наоборот жаш бала, бирок аябай чечкиндүү мырза болуп көрүнүп. Убагында жооп берип койсоң деп жазып турат да. Чалат, жазат. Инстаграмдан албасам WhatsApp'тан чалат. Ал жактан албасам Беркиндейден чалат, жазып, ушинтип издеп турат. Аябай эле чечкиндүү айтам. Гүлнара. Мындай да, Зарипа менен жакшы сүйлөшүп калдык да биз. Бул жумушу көп экен, бул аябай аракетчил кыз экен. Анан жакында мага чалды. Гүлнара эже, пожалуйста, мага жардам бериңизчи депчи. Анан ошол сиз Зарипа, сиз Даниэлге ушул суроо менен чалдыңыз беле, жардам сурадыңызбы Даниэлден? Не деди? Биринчи жолу же башка уже башкалардан сурап баштадыңызбы? Сиз баары азыр Даниэлди мактап атасыңар да, бирок мен оюм боюнча эркек аялга жардам бериш керек, же мындай ачык сүйлөшүп атасыңарбы? Мен Даниэлге чалганмын. Жардам болушунча жардам берди. Ал жагын биз эми айтпай эле коеюн. Бул передача, ал менин өзүмдүн ишим. Ал передачага эч тиешеси жок. Даниэль мырза биринчи чалдым, өзүн айтты, болушунча жардам берди. Эгер Гүлнара айым сиз акча тууралуу боло турган болсо, анда эркектен акча сураштын кереги жок да. Аны кыз киши өзү эле бүтүрүп койгону жакшы. Пока что. Пока бул экөө кыз жигит боло элек да, азыр жөн эле таанышып атышат да. Мүмкүн кийин кыз жигит болгондон кийин уже экөө бирин уже болду, үйлөнөбүз дегенде анан жардам берсе болот. А так азыр акча темасында бул жерде акча темасы болбой атат го дейм да. Жардам бул эркектик жардам ошондой мааниде болуп атат да, менин түшүнүгүм боюнча. Бул жерде акча болгон жок. Мен уже жооп бердим го дейм, анткени уже мен биринчи чалганмын, Даниэль мырза билет. Жардам берген болду. Жок, мен азыр именно акча жөнүндө айткан жокмун. Просто Зарипа менен биз сүйлөшкөндө, анан алда сүйлөшкөндө бул айткан, мен талабын айтканда, мага ушундай күчтүү эркек керек, мага жардам берген, мен жумуштарым көп болуп атат, мен цехты иштетип атам, жаным, давай сен отуруп тур, мен өзүм барып закуп кылып келем, ошону. Эми анчалыкка чейин булардын мамилеси жете элек го дейм. Азырынча башталышы гана, анын үстүнө азыр бардыгыбыздын жумуштарыбыз бар да. Зарипадан сурагым келип атат да, сиз ушундай жардам көрүп атасызбы? Даниэлден көрдүңүзбү ушул? Көрдүм дейт. Жардам сурадым, жардам берди дейт. Гүлнара айымга өзүңүзгө кайра суроо. Сиз мисалы бирөөбүзгө талапкер келсе, же болбосо бир баланын
бир жолу эле мындай жолугуп, бир эки эле жолу жолугуп туруп жумушуңузга алып барып бүт иш бишиңизди үй бүлөңүзгө келиштире бересизби негизи? Бир жумада эле таанышып мындай до конца билбей элечи. Сиз бир жума знакомый эмессиз го, уже давно уже. Жок, бул жердечи Гүлнар айым, биз бир айды мейли, бир айбы, 3 жумабы тааныш болсок да, биз личность менен сүйлөшүп көрө элекпиз. Мен өзүнчө отуруп аябай ачылып сүйлөшө элек, бул менин мындай түпкүр тамырымда кандай экенин мен бүт нерселерин билбейт да. Мен бул жөнүндө да билбейм, кандай адам экенин негизи. Бул жерде баарыңар под маска жүрөбүз да, баарыбызча. Эфирде, анан сыртта мындай башкаларга жакшы көрүнүпчү. Нет, мага жардам керек болсо мен сурайм да. Конечно, сурады, мен жардам керек болсо. Жумушуна барып жардам берип анчалык деңгээлге жете элекпиз да. Мен именно акча жөнүндө айткан жокмун. Вообще айтып атам да, жардам. Болду, сурооңузга жооп берилди окшойт э. Зарипа жооп берди. Жардам сурадым, жардам берди дейт. Шайлоокан суроо барбы? Мен жок, оюмду айтып коеюн дедим. Сырттан караганга негизи жакшы эле көрүнүп атат. Дагы таанышып көрүшсүн деп ойлойм. Анткени Зарипанын көңүлү бар, Даниэль мырзанын деле көңүлү бар да экен, бири-бирине тартылуу бар. Чогулганда деле байкадык, Зарипанын көңүлүн карап, чогуу жүрдү да, ошон үчүн аракет кылып көрүшсүн, балким сезимдери ачылса жакшы жүрүп чыгып калар. Мен дагы өзүмдүн оюмду айтып кетейин. Мен да негизи жаш 20 жаш, 21, 22 жашта ушундай Даниэлдей болчумун. Бир жерден токтогон, ошон үчүн мисалы 30га чыкканга чейин үйлөнбөгөн себеби дагы чечкиндүү болгон бул башка нерсе. Бирок жашоого болгон даярдык ал башка нерсе да. Ойлойм да, Даниэль да бул жакын күндөрү үйлөнбөйт. Мисалы 1-2 жылдан кийин үйлөнүшү мүмкүн, бирок 1 жылдын ичинде эмес. Деп ойлойсуз. Менин оюм ушундай. Рахмат. Негизи ушул темага улай да, негизи сиздердин оюңуздар боюнча ушундай жаш айырмачылык азыркы учурда нормалдуу көрүнүш болуп калдыбы же буга чейин деле ушундай болуп келгенби? Мындай тааныштарыңыздардын, тууган уруктарыңыздардын арасында ошо айым мырдан чоң болуп, үй бүлө куруп, жашынакай болуп, үй бүлө болуп, бала чака болуп калган учурлар барбы? Мен көрүп жүргөн жакындардан деле, тааныштардан деле бар, 10 жаш айырмачылыктар деле болуп үйлөнгөндөр, жакшы эле жашап, кээ бир учурда эле түшүнбөстүк болуп калбаса, жакшы эле жашагандар бар да. 5 жаш өтө деле чоң айырма эмес, балким. Туура келсе жакшы эле болот. Туура көрөсүз. Сүйүү жашка карабайт. Ооба. Сүйүү жашка карабайт дейт, туура. Анан эгер эркек киши кичинекей болуп, бирок ортосунда жылуу мамиле, анан ысык нике деп коет, ошол нерсе бар боло турган болсо, бул эң сонун эң жакшы көрүнүш. Бул экөөнүн парасына келгенде, кандай айтсам, Даниэль деле жаңы блогер, жаңы кандай айтсам, бутуна туруп келе аткан болот да. Бирок Зарипага өзүнө кандай айтсам, уже состоятельный, бүт нерсеси бар киши эле. Мырза керек дейт да. Рахмат. Оюңузга рахмат. Айрымдары сиздерди жуп катары көрөт, жакшы ниет кылып атышат, айрымдары балким болбой катышат, анын баарын убакыт көрсөтөт. Ошондо сиздердин азыркы учурдагы жыйынтыгыңыздар боюнча уланат. Тааныштык уланат. Колчак коюңуздар. Ал эми азыр болсо уланта турган болсок, айрыкча сиздердин жакшы пикирлериңиздерди алган. Биздин долбоор реалити долбоор болгондуктан ар кандай учурлар кездеше берет экен. Жакшы пикириңиздерди алган биздин бир талапкер келген болчу, бирок учурда бүгүн студиябызда өзү жок. Азыр чоо жайын чогуу билели. Айзада жана талапкери Нурлан жөнүндө кеп болсун. Аябай жакшы жарашып атасыздар, Айзада аябай жакшы мырза келди деген пикирлер жаралды эле, бирок эмнегедир бүгүн жалгызсыз. Кандай болду тааныштык? Негизи башында өзүңүздөр көргөндөй эле жакшы болуп аткан. В общем, негизи азыр деле жакшы болчу ушул күнгө чейин. Анан болгону ал адам мындай публикага чыгып көрбөптүр да. Тынч эле өзүнүн жумушун кылып эле, өзү менен өзү болуп эле жүргөн адам экен. Анан бул эфирден кийин өтө бир катуу мындай
эмоциональный адамдар болот го, бир нерсени аябай тим эле жүрөгүн алып, кыйналып, уктай албай, ошону ойлонуп ушундай экен да. Анан аябай эле успокаивать эттим мен. Ой, сонун, элдин сөзүн эмне кыласыз? Жакшы пикирлерди айтып атпайбы? Сонун болуп атпайбы? Сонун жарашасыңар деп атпайбы? Эмнеге ушунча келгенден кийин аягына чейин чыкпай атасыз? Мен сизди аябай жакшы кабыл албадымбы? Сүйлөшүп көрөлү, таанышып көрөлү десем, бир тай эжесинин экинчи мамасы болуп калат экен. Тай эжесинин жумуштары менен Жумгалга кетип калды да. Анан күндө эле жазып аттым, келдиңизби, жолугабызбы десем, эме дейт, сырттан сүйлөшүп көрбөйлүбү дейт, чык дейт эфирденчи. Анан мен айттым, эфирге баралы, ушул нерсени талкуулайлы чогуу, катышуучулардын оюн угалы. Себеп дегенде жоопкерчиликтүү болуп, ошол жакта эфирге катышып декабрга чейин отурганга мен эмем бар, милдеттүүмүн. Ушул нерсени ойлонбой эмнеге келдиңиз дедим. Мырза болсоңуз, эгер мен аябай жагып аткан болсом, эч кимдин сөзүнө кирбей, эч нерсени ойлонбой эле, до конца эле отурбайлыбы, чогуу эле, мен сизге кантип ишенем, макул, мен чыгып кете берем. Анан сырттан жок болуп кетсеңиз, же экөөбүздүн отношениябыз бүтүп калса, бир айдан кийин, мүмкүн 2 айдан кийин, же бир жумадан кийин мен кайра барамбы? Мени таштап кетти сырттан депчи, чын ачык сөз да. Анан ошентип айттым. Кепилдик жок. Ооба, кепилдик жок. Биринчи эле жолу келип ушинтип айтып атсаңыз дедим. Мен негизи күткөм бүгүн. Күткөм, келсе деле баягы ушундай экен, ушундай болуп атат, кандай кылабыз деп ушул жактан чечебиз го чогуу эле депчи. Бирок келген жок. Реакция жакындарынан бери туура эмес реакциялар болду. Ошондой экен, аябай көп чалуулар болуптур. Көп жазуулар болуптур. Ар ким ар кандай айтыптыр, эми ушундай го, биздикилер ушундайбыз да. Кээ бирөө эми жактырып, алгыс, сонун кыз, молодец, жакшы барыптырсың десе, кээ бирөө алгыска эмне бардың, барбай эле койбойт белең деп айтышыптыр. Анан мен аябай жаман болуп атам деди. Чалып. Мен өзүм жүрөгүм түшүп калды, честно. Жок, мен аябай успокаивать эттим. Антпеңиз, эч нерсе болбойт, көнүп кетесиз, мен сизге жардам берем, келиңиз. Эч ким сизге эч нерсе деп сүйлөбөйт, катышуучулар. Мен сүйлөшөм баары менен. Болгону жанымда эле отуруп бериңиз. Анан сыртка чыккандан кийин экөөбүз отношениябызды дальше уланта беребиз дедим. Анан эфирде отурганда негизи толкунданганы байкалган. Ооба, баарыңарга эле байкалган болуш керек, катышуучуларга деле, мен өзүмө деле аябай байкалып атты да. Прям сары адам аябай эметкенде, толкунданганда кызарып, аябай мындай өзүн таппай, мен түшүнөм ал нерсени, түшүнөм. Баарыбыз эле мисалы аябай тим эле шумдук кыйратып, моякта сүйлөп отурган жокпуз. Биз деле ар бир эфирде толкундануу болот, ушунча отурсак деле. Эфирдин өзүнүн сүрү бар. Ооба, эфирдин сүрү бар. Анан элдер ойлошот да, биякта отурса эле жыргап эле, мынтип эле отурушат депчи. Сизде точно ошентип ойлошот. Ооба, бирок по-любому толкундануу болот ар бирөөбүз деле. Негизи эле аны эске албаганда экөөңүздөрдүн дал келүүчүлүгүңүздөр кандай экен? Сизге жактуу эле мырза? Алоо, сизди жактырып келди. Ооба. Кандай болду? Биз такыр жолуккан жокпуз да. Бияктан чыккандан кийин эле кетип калды. Бир да кенен сүйлөшүп. Жок, мисалы эфирден чыкканда эле, эфирден чыккандан кийин жумуштар болуп кетти. Эртең жолугасыз да, хорошо дедим. Анан эртеси күнү мен свадьбага барышым керек болуп калды. Мен бошобой калдым. Чын ачык сөз. Анан мен айттым, давайте эртең жолугалы десем, мен Жумгалга кетип аттым эле деди. Анда качан келесиз десем, мен келем 1-2 күндө эле деди. Мейлиңиз, анда убакыт бар да, бир жума. 4 күн, 5 күн бар экен. Шашпай жолугабыз, видео тартабыз, жакшы жака барып келели десем, хорошо деп аткан. Анан ошентип эле келбей койду. Анан ошо сырттан сүйлөшөлү деген дагы билбейм, эми кандай жооп бермекмин. Ал нерсени өзүм деле түшүнгөн жокмун. Мен ушул жакта отургандан кийин мен ушул жактан улантканды каалайм. Ооба, туура эле. Эгер эркек жоопкерчиликтүү болсо, чечкиндүү болсо, эч нерседен коркпосо, мен керек болсом, анда келип отурмак ушул жакта, эмне болсо дагы.
ошо айткым келет, көбүнчө ойлошот да, көргөндө Айзада басын салат эркекти ушундай депчи, бирок Айза негизи өлө сыйлап, мага да көрсөткөндө Айзада өзү биринчи жазып, көрүшөбүзбү, бүгүн көрүшөбүзбү, эмне болдуңуз деп ушинтип жазыптыр да. Анан талапкер мен бошобойм мындай, анан кийин барбайм эфирге деп башында ушинтип отказ бериптир да. Ошо айткым келгени, келаткандан кийин силер билесиңер каяка баратканыңар, жана сүрдө болот, бирок ушу келгени чечкиндүү болушун каалайт элем да, талапкерлердинчи. Чечкиндүү болуп, жана болсо уялбай, аны тандаганда до конца барып. Рахмат. Демек, мүмкүнчүлүк берилди. Урматтуу талапкер мырза, бизди көрүп аткан болушуңуз керек. Анчалык сиз мындай эфирден кача турганчалык деле, мындай коомчулукта деле өтө жаман пикир жараткан жоксуз, тескеринче жакшы пикирлер көп болуп атты. Так себеби бир гана ушул эфирге көнгөн эмесмин деген себеби болсо, анда бул сиз өзүңүздүн бактыңыз үчүн аягына чейин барбай калгандыгыңыздан гана кабар берет. Ошончолук чечкиндүүлүк менен келдиңиз, сөздү айттыңыз, биздин кыз дагы мына четке каккан жок, кабыл алды. Жакшы мамиле улануусуна мүмкүнчүлүк бар болчу, биздин да команда мүмкүнчүлүктү түзүп бердик. Колдон чыгардыңыз, демек бул өзүңүздүн гана не деп койсок болот, өзүңүздүн жоопкерчилигиңизде болсун. Бирок ошол келип бул жака келип түшүндүрүп айтып койсоңуз аябай жакшы болмок. Көрөрмандар да сыйлаган болмоксуз, биздин да менетти сыйлаган болмоксуз. Мындан аркы биздин, демек ушуну менен сиздердин мамилеңиздер токтотулдубу? Токтоду эле го дейм, себептен мен бүгүн күткөм, бүгүн чечилмек, бүт нерсе келген жок. Анан мен эми кийинки эфирде макул деп келип алса, мен кандай, мен коркуп отурамбы? Эмки эфирде келип коюңуз, сураныч, келбей койбоңуз депчи. Ал эми өзүнүн эрки менен чоң эле киши өзүнүн эрки менен, өзүнүн жоопкерчилиги менен болуш керек. Демек, тилекке каршы жакшы ниеттерибиз ишке ашпай калды. Бул да болсо бардыгы түгөндү бүттү дегендик эмес. Айза да биздин кызыбыз кайрадан өзүнүн талапкерин күтөт. Күтөм. Келиңиз. Негизи ушул биздин студиябызга баш багып келген бар талапкерлерге биздин кыздар жагып, жигиттерибиз жагып, көп пайда болсо экен деген арбы тилектерибиз бар. Бирок бул кадимки эле сырттагы эле жашоодо ар кандай учурлар кездешет. Ошол эле жашоонун бул студиядагы мындай элге тартууланып аткан реалити долбоор болгондуктан кээде табышкан жуптар болуп калып атат, кээде эки жолго түшкөн жуптар болуп калып атат. Муну кадимкидей кабылдайлы дагы, анда бир аз маанайыбызды көтөрүш үчүн жакшы позитивдүү нотага өтөлү. Өзүңүздөр байкагандай, бүгүн биздин студияны көрккө чыгарган бир биздин сүйүктүү жуубуз отурат. Алар болсо Санжар жана Роза. Өтө сонун образ менен келипсиздер, аябай сонун жарашыптыр. Бир көргөндө актан акылай дегенди эстеп кеттим. Өтө сонун. Келиңиздер, сөз береличи сиздерге. Кимдин демилгеси, эмне үчүн мындай болуп кийинип келдиңиздер? Анда месе сөздү Роза баштап берсин. Time I really wanted to try Kyrgyz costume and Kyrgyz traditional things because I'm really interested in traditional things. So I asked to him to prepare traditional clothes, and I think it suited on me. So. Чого которуга. Негизи мен кыргыз традициясын кандай болуп атат? Салттары. Кыргыз салттарына аябай кызыгам. Ошондуктан мага кызык болгон кыргыздын салттык кийимин кийгенге, ошон үчүн мен улуттук кийимдерине, ошон үчүн мен Санжар мырзага айттым, мага ушундай кийим даярдап бериңизчи деп. Ошондуктан биз бүгүн ушундай кийинип келдик. Демек, демилге Роза, сиздин демилгеңиз турбайбы? Өтө сонун. Коштойбуз. Санжар мырза. And I really would like Peshibarmak, and I try to learn the Каражорго. So I really want to try traditional thing more and more. Мага аябай беш бармагыңар жагат дейт. Мен кара жоргого дагы аябай кызыктым дейт бийиңизге. Ошондуктан мен мага көптөн
күндөн күнгө көптөн жагып баратат силердин бара силердин салттарыңар аябай жагып баратат дейт, аябай кызыгып атам дейт. Атесана? Hi Rosa, can you cook beshbarmak? Well, I don't know now, but one day I want to cook because I really like Kyrgyz food, so I really want to try to cook and eat together, all of you. Good. Нурлан мырза сурады Роза айымдан. Бешбармак жасаганды билесиңби? Бешбармак жасаган, даярдаган билесиңби деп Роза айым жооп берди. Азырынча мен бешбармак даярдаганды билбейм, бирок даярдап көргүм келет. Бир күнү биз мен силерге даярдап чогуу жейбиз деген үмүттөмүн дейт. Ай баракелде. Роза кандай билгизди сизге бул демилгесин? Анан кандай кабыл алдыңыз, Санжар мырза? Розанын ар бир аракети, ар бир кадамы мен үчүн деп ошол нерсесин сыйлайм, ар бир кадамын. Бул жакта иштеп, бул жактан ар бир аракетин ушул мен менен болууга, түбөлүк чогуу мамилебизди улантууга болгон аракети деп ар бир аракетин сыйлайм да. Ошондуктан мен дагы бунун ар бир кылган демилгесин, оюн сыйлап колдогонго аракет кылам. Анткени буга дагы жеңил болуш керек, анткени бул башка элдин элде жүрөт, башка элдин салтына кирип аралашканга аракет кылып атат да. Анан бул ошол улуттук кийим, кыргыздын улуттук кийими аябай кооз, мындай сулуу, аябай жакшы жагат. Мен ошону кийип баргым келет деди. Мен колдодум. Макул анда сөзсүз деп, анан мен бул кийимдерди табып. Өтө сонун жараштыр. Бир кабыл коюңуздар чаңдыраак. Кара жорго деп кеп салып калды Роза. Сурансак болобу экөөңүздөрдөн? Бир шиңгил кара жорго. Мен 5 жыл бийде жүргөм. Мен биле алам. Роза тилекке каршы биле албайт, бирок аракет кылып, кызыгып балким. Сонун албетте. Келиңиздер. Эгер музыка болсо мен билеп бере алам. Өтө сонун керемет көрүнүш болду. Албетте биздин студиябызга өзүнүн башпагып, чечкиндүү кадамын таштап, анын артынан ушундай сонун мамилеге жетип отурган өзү алыскы Кореядан болсо дагы биздин када салтыбызга, улутубузга, улуттук кийим, жада калса ушундай маданиятыбызга дагы кызыгуусун арттырып жаткан биздин сүйүктүү болочоктогу келинибиз Розага атайын бизден сыйлык бар. Кийимиңиз өтө сонун жараштыр. Ушундай кызыгууңузду мындан ары дагы арта берсин, Кудай буйруса, биздин келинибиз болуп калгандан кийин дагы биздин баардык үрп-ататтарыбыз сизге жагат деген үмүттөбүз.
Эфирден жүрүшүндө айтабыз Адина айымга ким гүл берип жибергенин деген тема кайра кайрылуунун астында менин жанымда дагы бир букет турат. Келип коесуз сизди, жаныма келиңизди суранып коеюн. Бул жакта каты бар экен, алып окуп койсоңуз. Бул жерде Адинай күлүп кой дейт. Чоң рахмат, аябай жагымдуу болду. Кимден болсо дагы ыраазычылыгымды билдирем. Анда бул гүл эми өзүңүзгө экен. Кол чакырабыз. Биздин теледолбоордо ушундай сонун көрүнүш орун алды. Биздин Адинайдын жүзүнөн күлкү кетпей калды. Албетте ар бир айым үчүн ошондой жагымдуу белектерди алган сөзсүз түрдө маанайын көтөрөт. Ал эми кимден деген суроого бизде азырынча болгону 2 гана так жооп бар. Ал мырзанын аты Нурлан экен. Ал эми экинчи биздин так жооп болсо алыскы Германиядан берип жибериптир. Өзүңүздөр билгендей, Германия алыс, анан өзүнүн учурдагы жумушуна байланыштуу келгенге аракет кылып жаткан алгачкы кадамдар деп кабыл алыңыз. Мындан ары дагы болгон күч аракетин жумшап, сизге келип жолукканга, далалат кылганга аракет кылам деп бизге сөз берди. Азырынча ушул гүл дестелер менен көңүлүн алып турайын деген алгачкы кадамы жактуу кыздар. Биздин студияда атмосфера. Өзүңүздөр байкап турасыздар. Бардык катышуучулар ордуларынан туруп шаңды колчап жатышат. Демек бизде талапкер бар. Тосалыңыздар. Назарыңыздарда Улан мырза келатат. Шаңдыра. Саламатсызбы? Хош келдиңиз биздин студияга. Келиңиз, орнуктан орун алыңыз. Эмнегедир бизге мырза келсе, мырзалар шаңдыраак колчоп атасыздар. Биздин кыздардан кутулабыз деп сүйүнүп атат окшойсуздар. Хош келдиңиз биздин студияга. Рахмат. Ассаламу алейкум. МТС жалпы жамааты жана катышуучулар. Саламатсызбы сизге? Саламатсызбы. Кийимиңиз өтө сонун жарашат экен. Рахмат. Хош келдиңиз. Бир аз өзүңүз жөнүндө маалымат айтасызбы? Өзүмдүн атым Уланбек. 27 жаштамын. Окуумду бүткөн соң ушул чет жакка чыгып, окуумду улантып, жаңыдан келип, ушул Кыргызстанга келип, өзүнүн мекенибизге кызмат кылып жүргөн чагыбыз. Кудай кут кылсын. Рахмат. Канчадан бери көрөсүз бизди? Көптөн бери эле көрөм негизи. Чет жакта жүргөндө постоянно көрөм. Кайсыл өлкөдө сыр болбосо? Россия мамлекетинде. Ошол Россия, Москва, Питер жакта өзүнүн мекеме кесибибизди улантып, ошол жерде кызмат кылып жүрдүк. Жаңы кесиптерди бияка алып келүү үчүн. Кайсыл кесип болуп калат, сыр эмес болсо? Куруучулук өнөр жайы болуп калат. Ал жактагы учурдагы баягы заманга ылайыктуу өнүккөн жерлерин алып келип атасыздар. Өтө сонун көрүнүш. Биздин ушул сиз келген сулуубуз кайсыл сапаты менен сизди арбап алды? Негизи передачаны постоянно көрөм, албетте. Ар дайым көрүп турам. Кастингтерге да көрүп, кастингтерди көрүп, кызыгып. Кыргыздын передачалары бизге аябай жагат. Ошол жактан көрүп. Кастингден эле жагып калдыбы? Кастингден көрдүм да. Ошол. Кайсыл бир сапатын айтып коесузбу? Сүртөн. Кайсыл сапаты жакканын? Кандай сезилди? Жөнөкөй айым сезилди өзүмө. Жөнөкөй. Өзүгө туура келчүдөй сезилди. Рахмат. Анда катышуучулардан оюңуздарды. Assalomu alaykum. Улан мырза. Жашыңыз канчада?
жашыбыз ошон үчүн угуп 27 отуруш керек эле да Нурсултан мырза айтты да сиз сүйлөп аткан кезде. Канчада? Толук жашыбыз 27-те. 27-те? Жаңы чыкты. Мен уже кандай айтсам, мындай 100% уверен Тажигүл дейм. Потому что жөнөкөй дегенде Тажигүл, эфирде жөнөкөй кыз болуп турат. Ошодон го дейм. Бердик. Ассаламу алейкум, Улан мырза, кош келипсиз. Мен ойлойм, түс бириксе жарашат деген кыргызда сөз бар го. Адинай айым менен Улан мырза бири-бирине жарашкандай сезилип атат. Адинай айымга келди окшойт. Рахмат. Бекмамат. Саламатсызбы, кош келиңиз. Мен дагы кошулуп кетейин. Башында Адинайды ойлоп аткам, бирок тилекке каршы бул мырза келгенде Тажигүл айым башын жерге салганына байланыштуу ойлоп атам, ушу Тажигүл айымга келди деп. Рахмат оюңузга, пикириңизге. Ассаламу алейкум, Улан мырза. Ал кыздын жашы сизден улуубу же кичирөөк болушун билсем болобу? Өзүдөн кичирөөк. Кичирөөк болсо анда Тажигүлго жөнөкөй мыкты кыз. Рахмат, Гүлкайыр. Саламатсызбы, Нурлан мырза. Мен да Тажигүл деп ойлоп атам. Бизде Тажигүл аябай жөнөкөй, аябай жакшы кыз. Аябай жакшы пара болчу да. Рахмат. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум, Улан мырза, кош келипсиз. Биздин катарга биринчи үчүн тандап келип ушул жерге тартынбай, уялбай келип бага. Жигитчилик кылганыңыз, кийимиңизден эле билинип турат. Бар болуңуз кыргыздын кийимдери азаматсыз. Рахмат. Тажигүл айымга келди деп ойлойм, толук. Себеби Тажигүл айым багы негизи эле жөнөкөй кыз көрүнөт. Азаматсыз деп ойлойм. Ушу Тажигүл айымга эле келдиңиз бир болсо. Ассаламу алейкум, Нурлан мырза. Алейкум салам. Менимче көбүнчөсү Тажигүл деп атат, бирок мен оюмча 80-90% бул Гүлкайыр. Рахмат. Гүлназайым. Саламатсызбы, Улан мырза, кош келдиңиз. Менин оюмча Адинай менен Тажигүл деп ойлоп атам, экөөнүн бирөөсүнө. Көбүрөөк Тажигүлгө келиши мүмкүн. Рахмат. Айзада. Саламатсызбы, кандайсыз? Кош келипсиз. Менин оюм боюнча жок, негизи мынтип атасыңар да, Тажигүл менен Адинайды айтып, жөнөкөй болсо Тажигүл деп атасыңар. Эмне үчүн Адинайды айтпай атасыңар? Адинай ата-энем менен жашабайм деген эле болбосо, атак жоп жөнөкөй сопсонун бүт нерсени билет. Отур эми айтып коеюн. Адинайга келди деп ойлойм мен. Рахмат. Бабур мырза. Кош келипсиз, Улан мырза. Ушу чет жерде окуп, эмгектенип, мигрант болуп окуп, Кыргызстанга салымын кошоюн деп келип калыпсыз. Мен ойлойм, бул Тажигүл же Адинай экөөсүнүн бирөөсү. Себеби дегенде Россиядан көп көрүшөт деп атпайсызбы? Бул деле эмеде Россияда иштеп эмгектенип жүргөн ошо Тажигүлгө го көбүнчө менин эмемчи. Рахмат. Айзадайым, негизи ооба Адинай айым аябай жөнөкөй айым, аябай жакшы айым. Жөн эле биз эмнеге Адинай дебегенибиз үчүн менин оюмча биз баарыбыз уже мысленно Нурлан мырзага берип койдук да Адинайды. Айзадайым, эми жөнөкөй десе баарың Тажигүл деп атпайсыздарбы? Негизи аял заты баарыңар жөнөкөйсүздөр, баарыңар назиксиңер. Эми ошонун ичинде биз ойлоп атабыз, чындап эле Адинай айымды ойлоп калдык. Гүл келгенде эле болду, ушак кетти депчи. Биз чечимибиз Тажигүл айымда ошону. Рахмат пикириңиздер үчүн. Рахмат. Анда келиңиз. Улан мырза, өзүңүз айтып коесузбу? Сиз айта берелик. Өзүбүз негизи ошо кастингде көргөн боюнча эле ошол Тажигүл айымга деп. Тажигүлдүн маанайы 5. Коюңуз учурашып коесузбу талапкериңиз менен? Вактылуу секундалар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен өзү бүгүн ушу эфирге келатканда эле Адинайга айткам, блин, бүгүн жүрөгүм ушу бир калатыда эле ултат депчи. Бир жарым келет окшойт депчи. Сезипсиз да? Балким. Учурашып койсоңуз болот. Учураштым го. Кандай экен биздин кызы? Сиз экрандан көрүп жактырып келгендей экен? Ооба. Экранда көргөндө андан да сулуу айым экен. Сиз деле сүрдөп атасыз. Сүрдөп атам.
биздин талапкерибиз бир аз албетте биздин студиянын сүрү бар дегендей бир аз сүрүп атат. Бир шаңды кол чабуу менен колдоп коелу. Үйдөгүдөй сезиңиз өзүңүздү. Азырынча экөөңүздөр бири-бириңиздерге сурооңуздар жок болуш керек. Сурооңуз барбы? Суроом деле жок негизи азыр. Анда катышуучуларга кезек берели. Улан мырза, ушул айымдын кайсы сапаттарын арып алып келдиңиз? Санай кетесизби? Сиз эми баягы көрүүчү катары көп көрдүңүз да. Албетте. Мен биринчи эле жөнөкөйлүк сапаттай алайм негизи. Адамдан эң эле кулк мүнөзү жакшы жөнөкөйлүктү алайм негизи. Саламатсыздар Улан мырза. Сиз жөнүндө эч ким билбеген кызыктуу факт айта кетиңизчи, пожалуйста. Өзүңүздөн башка эч ким билбеген. Билбейм негизи, өзүм жөнүндө бар досторум бар эле билет негизи. Анда билсе деле биз билбеген кызыктуу факт болсо болот. Көп эле кесипке кызыгам негизи. Негизи бүт жакшы жагынан да аз-аздан кызыгуум бар да негизи. Көп кесипти өздөштүргүңүз келет. Кесипти мындай жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт го негизи. Бул 70 өнөрдү мындай жетейин деп калды окшойт буюрса. 70 жетейин деп калды. Баракелде. Айзада? Улан мырза, кайсыл жактанмын дедиңиз? Айткан жоксуз, жукпай калдыкпы биз? Өзүбүз негизи Скөл областынан болобуз негизи, түбүбүз. Иним болот экенсиң. Эме негизи Тажыгүл жумушунан бир кыз менен мелдешкени бар да. Ушул жылы декабрдын аягына чейин мен турмушка чыгып кетишим керек депчи. Ушундайбы? Анан аябай талапкер күткөн. Негизи аябай күтүп аткан. Бүгүн да келип, айда же талапкер келеби же келбейби айтыңызчы. Мен билбейм дедим. Бирок келип тургандай кийинип келиптирсиң бүгүн. Анан эгер экөөңөрдүн отношенияңар жакшы болуп кетсе, декабрга чейин үйлөнө аласыңбы? Ооба, буюрса. Ай баракелде. Уже даярсың прям. Көлдүк жигиттер негизи мыкты болушат, чечкиндүү болушат. Саламатсызбы? Саламатсызбы Улан мырза? Куш келипсиз. Саламатчылык. Тажыгүл, сиздин реакцияңызга карасак, экөөңүздөр таанышсыздарбы же аябай толкунданып атасызбы? Жок, тааныбайм мен бул мырзаны. Менде суроом Улан мырзага, сизде буга чейин отношения болду эле? Айта кетсеңиз качан? Негизи биз окууну аяктап эле жашообузду мындай өнөр жай техникумун арнаган адамбыз негизи. Жумуш менен жүргөн адамбыз да. Ошол бизде мындай биздин коллектив, общий бригада мындай жалаң жигиттерден куралган бригада. Бизде мындай мүмкүнчүлүк деле болгон эмес да негизи. Негизи такыр сүйлөшүп эмес, мамиле болгон эмес, үйлөнүү эмеде жол таштап эме кылып сунуш киргизип негизи болгон эмес эч убакта мындай. Жаңы ошол темага, ошол жаңы маселеге эми жетип келген учурумда. Көз карашым. Анда ийгилик өзүңүздүн бактыңызга. Көп кесипке кызыгам деп айттыңыз. Азыркы учурда кайсыл тармакта эмгектенесиз? Айттан. Мен укпай калып турмун. Негизи мындай эки коюндун артынан чуркасаң бири да коюнду кармабайсың дейт да. Мындай бир нерсеге фокус кылсаңыз деп айта кетмекмин. Сунуш экен, Мерболот суроо барбы? Саламатсызбы? Куш келдиңиз. Бүгүн Тажыгүл эртең туруп эле айткан, бирөө жүрөгүм бир кызыктай болду, лакылдап жатат. Машинадан чыгып келатканбыз, самскот чотома бүгүн талапкер келет окшойт деп сезгендей эле болуптур да бияк. Öyle emetip geliptir. Жакшы тандооңуз өтө сонун, өтө жакшы кыз. Баары окшошуп кетсе экен деген үмүттөбүз. Ошо. Негизи бияк аябай кызыктай болуп атат. Биз мурунку эфирде чогуу кеткенбиз да. Тажыгүл айым, Адинай айымчы. Ошондо булар кыялданган да. Жөн эле кыялданышкан. Ушундай гүл алып сонун болуп келсе депчи. Мен азыр кинодогудой эле көрүп атам да. Бияка гүл келди, бияка гүл менен талапкер келди. Аябай мындай кыялдар орундалат деген чын экен негизичи. Кыялыңыз бүгүн орундалып турат. Жакшы ниет жарым ырыс дейт. Айзада же. Эрболот силерден ниет кылып койгула. Жакшы ниет кылып атам. Кыялданып коюн дедиңизби? Кыялданып атам, кыялданып коюн. Гүл менен келсинби? Бүгүн да бир чогуу кетип коюнчу деген. Тажыгүл айымга суроом бар. Тажыгүл айым, чыныгы мырза мындай кыргыздын баягы салтын кармана жүргөндөр ушундай бир кыргызча кийинип калпак кийбей ушинтип кирип келгени сизге чындыгында кандай сезим калтырды?
негизи билебиз да, классикада же болбосо башкача келсе дагы деп ойлойбуз да, бирок кыргызча стиль менен келгенде кандай сезим калтырды сизге? Нормально эле. Нормально эле болот. Толкундан атат биздин Тажигүл. Санжар. Жанында отуруп жуккан окшойт. Санжар. Катышуучулар менен эме жандай көп отуруштарга көп барбайбыз да. Анткени бизди чакырышпайт да. Булар каякта отурат, эмне кылат мен билбейм. Бирок негизи бияка келип жүргөндө мен байкап жүрөм. Тажигүлдү байкап жүрөм, негизи мындай көп сүйлөйт да. Анан бирок көп сүйлөйт. Анан бирок азыр мындай сүйлөбөй, созолонуп, монтип уялып, тартынып аткандан ойлоп койдум, жигит жакты окшойт сага. Жигит чынында мыкты жигит экен. Мындай келишинен, отурганынан, сүйлөгөнүнөн, мындай ой жүгүртүүсүнөн мындай бир аз байкалып атат да. Мыкты экенчи. Рахмат. Суроо сизге болду. Жок бир көрүлө жакты деп айта албайм да. Танышып көрүш керек. Жок, алгачкы таасирин сурап. Саламатсызбы? When I see him, he looks very good person. Cause also I wanted to say, of course, appearance is very important, but I think also like heart is more like important. So important thing. If you go to Chai, I think you will like him. Саламатсыздарбы? Бул жигит аябай мыкты жигит, мыкты инсан көрүнөт менин оюм боюнча. Ошондуктан сен чайга чыгып, жакындан бул адамды билип көрсөң, туура чечим болот деген ойдомун дейт. Рахмат. Пикирлериңиздерге, барыңыздарга рахмат. Анда жообуңузду угуп койдук окшойт уже. Ошентсе дагы официалдуу түрдө айтып коесузбу? Ооба, чыгып келебиз. Каршы эмесмин. Ай, баракелде. Келиңиздер анда. Да бир жолу кош келдиңиз биздин студияга. Сиз тандап келген биздин сулуу бийкечибиз Тажигүл сиз менен жакындан таанышууга макулдугун берди. Демек, сиздерди кийинки эфирден жакшы жаңылык менен келет деген ниетте студиядан узатып алабыз. Келиңиз. Жакшы барып келиңиздер, жакшы таанышып келиңиздер. Нашындай биздин кызыктуу болгон эфирибизди биздин Кыргызстандагы эң алдыңкы деп дагы ишенимдүү түрдө айтсак болот. Анткени адам баласы кандай гана ийгиликтерди жаратпасын, кандай гана улут болбосун, кайсыл жашта болбосун, сөзсүз түрдө өзүнүн түгөйү жанында болбосо, анда өзүн толук түрдө бактылуу сезе албайт экен. Нашындай бактылуулукка кадам таштаган биздин учурдагы жаштарды табыштыруу максатта түптөлгөн Нашыл биз жолуктук теледолбоордун өнөктөшчү чемпион чайы жөнүндө дагы бир ирет кеп кылып өтөлү. Эгерде сиздердин үйүңүздөрдө кандайдыр бир коноктор келсе, же болбосо өзүңүздөрчө жакын боор батырыш кылууну пландап жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө чемпион чайы сиздин дасторконуңузду толукташын сунуштайбыз. Анткени чемпион чайын ортого койгондо ар кандай жүрөктөн жакшы сөздөр чыгат деген божомолдор бар. Чемпион чайы эгерде чайга убакыт келсе, демек чемпионго убакыт дегенди түшүндүрөт. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Өзүңүздөр тааныган, билген бардык биздин жалгыз катышуучуларга бардыгына талапкерди күтөбүз. Тартынбастан өзүңүздүн бактыңыз үчүн күрөшүңүз. Биздин сулуу айымдар жана ошондой эле кыргыздын бычак касап кыран мырзалары ар бири сиздерди бактылуу кылуу үчүн Нашыл биздин студияда өз талапкерлерин күтөт.
Мына ушундай жакшы маанайда урматтуу биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин чыгарылыштагы соңуна келип калды. Албетте биз сиздер менен коштошпойбуз, анткени дал ушул убакта, дал ушундай жаркыраган студияда эртең көрүшөбүз. Эртеңки чейин кандай жаңылыктар болот, анын бардыгын сиздер менен биргеликте чыдамсыздык менен күтүп калабыз. Анда урматтуу биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөр жана катышуучулар, кайрадан эртеңки эфирде көрүшкөнчө аман туруңуздар.